Тауапчылык Кыргыздын байыркы, муунга өтүп келе жаткан улуттук баалуулуктарыбыздын бири. Коомдо аргандай бурмалоолорго кабылып, ички жана сырткы күчтөрдүн таасиринин алдында тебеленди де калган. Өзүбүздүн эле оомулугубуз ушу ата-бабамдан калган өрнөк экен. Сактап калайын, улантайын дебеген мажүрөлүк мүнөзүбүздүн айынан чанылып, унутта калган улуттук дөөлөттөрүбүз көп. Ошолордун бири дал ушул тауапчылык. Совет доорунда атеисттик көз караш менен тауапчылыкты эскинин калдыгы катары жээрип, аны кесип кылгандар ар кандай кысымдарга кабылып келди. Натыйжада тауапчылыктын уникалдуу, кайталангыс сырлары ошол кездеги касиеттүү адамдардын өздөрү менен кошо кетти. Азыр илим, техника өнүгүп, жаңы технология деп химикаттардын, дрондордун жардамы менен асманга жасалма булут жасап, жаан жаадырса, баарыбыз мына жетишкендик деп таң калып отурабыз. Болбосо, ошол нерселерди биздин ата-бабалар, жайчылар, эч кандай химикат, кошумча техниканын жардамы жок эле өздөрүнүн Кудай берген касиети менен жасап келбеди беле. Манас эпосундагы тауапчылык жайчылардын, жаныбарлардын коштун тилин түшүнгөн өзгөчө адамдардын, Арстанбек Буйлаш уулу, Калыгул Олуя аталарыбыздын жөндөмдөрүн, кечээ келе Совет доорунда жашап өткөн касиеттүү адамдардын өрнөгүн неге сактап кала албадык? Сиз деле балким уксаңыз керек, нарын тарапта Тилеген Молдо деген касиеттүү адам жашаган экен. Эки арыктын суусун дуа окуп бир арыкка бириктирген. Чайнектеги сууну отсуз кайнаткан касиеттүү адам болгон дешет. Айта берсек, мындай мисалдар түгөнбөйт. Ан сайын ошол дөөлөттөн куру калган өкүнүч күч ала берет экен. Эми сөздү жакшы жагына бурайын. Эл арасында кыргызды Кудай сактап эле келатат деп күйгөндөн айткан лакап сөз бар. Ошол сөз дагы бир жолу далилденип, Кудай бизди куру калтырбай, өзүбүз чанып, болбойт деген тауапчылык дөөлөтүбүздү Кудай өзү сактап, өзү сүйгөн саналуу пенделерине касиетин түнөтүп, уучубузду кур кылбай келе жатыптыр. Буга далил Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Айдарбек Сарманбетовдон таасири күчтүү Тауып аттуу китеби. Бул китептерде жогоруда биз жок болуп кетти деп аткан тауапчылык илимин өтө аярлык менен бапестеп, багып, дүйнөлүк медицина айыктыра албай келе жаткан ооруларга шыпа таап, кыргыз элине ак кызматын өтөп келе жаткан таасири күчтүү Матай уулу Кубанычбек Тауып жөнүндө, анын эмгектери туурасында баяндалат. Дал ошол таасири күчтүү Матай уулу Кубанычбек Тауып менен маек курдук. Аты жөнүм Аскат Алдашев, анда эмесе назар салыңыз. Матай уулу Кубанычбек, таасири күчтүү Тауып, жогорку билимдүү, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясын жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясын аяктаган. Күч органдарында 25 жыл кызмат өтөгөн. 30 жылдан бери элди аралап, тауапчылыкты аркалап келет. Сөз башынан болсун Куанбек. Тауапчылык жөнүндө жалпы түшүнүк берип, аныктама бересизби? Медицина өзү негизи экиге бөлүнөт. Элдик медицина жана азыркы атайын медицина деп коебуз, официальный медицина. Азыркы адамдардын коомдошунда элдик медицина бар деп ишенген адамдар бар. Ошонун карманын тутунуп жүргөн кишилер бар. Анан элдик медицина жок, андай болгон эмес деген адамдар бар. Ошого мен ушул өзүм элдик дарыгер Тауып катары өзүмдүн тажрыйбама таянып, ушул боюнча бир аз маек куруп берейин. Элдик медицина деген бул илгертен кыргыздын ата-бабалардан бери келе жаткан чоң кесип. Мисалы биз официальный медицинага ишенебиз, докторлорго гана ишенем, уколго гана ишенем деп айтат. Туура мен деле ишенем, баары ишенем. Бирок мисалы азыркы официальный медицина пайда болгонуна 1 кылым болду дейли, 100 жыл болду дейли. Ошо 100 жылдын аралыгында азыркы медикаменттер чыкты, аппараттар, УЗИ, томография жана башка. Мунун баары аз эле убакыт болду.
Мисалы, ең азыр мына тарыхчылар, илимпоздор далилдеп атат. Ең байыркы ел деп. Адам атадан бері, мындай айтканда Алмусактан бері, адам атадан бері жоголбой келе жаткан улут экенбиз. Анан ошондо эгерде биздин кыргыздардын өзүнүн маданияты болбосо, илими болбосо, медицинасы болбосо, биз ушул доорго жете белек же жетпей белек деген сөз бар да. Ошон үчүн баягы эскини жээрибей жок деп. Мисалы, элдик медицинаны жок деп айта турган болсок, биз баягы мен бир өсүп чыккан бутакмын, тамыры жок эле өстүм деп. Же болбосо ата энеси жок эле мен өзүм жаралып алдым дегендей сөз болуп калат да. Себеби биринчи элдик медицина пайда болуп, анан ошол өркүндөп, өнүп, орусча айтканда совершенствону барып, анан азыркы таза чыныгы медицина пайда болду да. Кыргыздардын медицинасы болгон, тауыптар, эмчи домчулар болгон, молдо буюу бакчылар болгон, ошолордун баардыгы элдин саламаттыгын сактап, дарылап, ушул кыргыз элин ушул азыркы кылымга жеткирип берди деп айтсам болот. Ошол эле Манас атабыз. Манас атабыздын ошол жерде биздин баардык маданиятыбыз жазылып атат, медицинабыз, Каникей энебиз дарылап атат тауып деп. Анан биз ошону кантип туруп жок дейбиз. Мына ушул тарыхы бай, Байыртан, Алмустактан келаткан чөйрөгө, тауупчулукка сиз кандайча келип калдыңыз? Сиздин тауупчулуктун башаты, алгачкы кадамдар жөнүндө айтып бербейсизби? Эми бул мындай, кыргыздарда баягы тукум куйт деп коет, ата кесип деп коет. Мисалы, манасчынын баласы манасчы, устанын баласы уста дейт. Ошол сыяктуу биздин да бул ата тектен келе жаткан менин 5-чи атам. Менин атамдын чоң атасы Кудаяр деген касиеттүү адам болгон экен. Ошол мен аны мындан бир 2 жыл Санжырадан да окуп калдым. Ошол жерде бар экен. Мен ушунча кубандым. Мен далил катары Санжырда Кудаяр деген киши болгон экен. Бизге ата кесип, ошол чоң атамдан, 5-чи атамдан өткөн кесип десем болот. Буга эл күбө, тууган урук күбө. Эң алгачкы дарылоолор, эл көрүү неден башталды? Эми мындай, бизде баягы кыргыздарда илгертен аян дегенге, пайгамбарларыбыздын өмүр баянында деле түштөн аян белгилер болот. Ошол сыяктуу эле бизге дагы түштөн аян белги болгон. Ошол түшүмдө бир ал түштү көргөндө мындай өзүм кайып илими деп коет. Түштөн эми бардык нерсе кайыптан пайда болот эми. Түшүмдө ошол бир улгайган бир апа түшүмө кирген. Ошо киши мени дарыламага жардам бер деп, ушундай бир аян белгилерди берип, анан мен ошо кезде түшүмдөн коркуп, бул мындай аян белги болгон түшпү же жаман түшпү ажырата албай коркуп койгон туруп кеткенмин. Анан ошондон кийин бир жарым жыл, 1 жылдан кийин анан ушул бир баягы медицинага болгон кызыгуу пайда болуп, адамдардын мындай ооруп эме кылганын, эми өзүм мен спортто жүргөмүн, анан медицинага бала кезден мындай бир таанышчылык бар болчу да. Анан ошо студент кезде Фрунзе шаарында жүргөндө менин бир институтта чогуу окуган курсташ Кубан деген жолдош балам бар болчу. Ошол издеп келип калыптыр. Келип анан Кубан, менин үйдө чоң апам бар эле. Ошол апам катуу ооруп, 3 күн болду, тилден калып калыптыр. Берде байкем менен жеңем, сен нарынга барып даярдан, энеңдин абалы оор болуп калды, 3 күндөн бери сүйлөбөй калды деп. Анан бирок менин жүрөгүмдө кандайдыр бир мындай бир ишеним, сезим болуп атат, чоң апам өлбөй тургандай болуп атат. Анан мен сенин киши дарылап жүргөнүн көрдүм эле. Анан сага айтайын деп келдим. Менин чоң апамды көрүп берип койбойсуңбу деп. Анан макул барып көрөйлү деп, ушул Борбош шаарыбыздын ушу 11-чи микрорайонунда жашайт экен. Үйүнө барып, чоң апасын көрдүк. Ушундай улгайган апа экен, төшөктө жатыптыр. 3 күн болуптур, төшөктө турбай калганда, сүйлөбөй калыптыр. Анан мен тамырын кармап көрүп, өзүмдүн диагнозумду коюп, анан 3 күн аракет жасап көрөйлү. Менден эмес, Алладан мен колуман келген
дуаларды окуп дем салайын деп апаны дарылоого кабыл алдык. Bir gün gelip kettim, ikinci gün geldim. Üçüncü günü geldi de apadan kavar alıp keteyim deyip gelip girsem. Ошол үйдө отурган теги курсташымдын ата энеси, булар мени мындай бир эскертип айтып койбоптур. Мага мындай бир чочуп кеттим да, күтүлбөгөн нерсе болду. Эми мен Аллах Таалама Кудай Таалага ишенип эле дарылап аткам. Жыйынтыгы кандай болорун билген эмесмин. Бул алгачкы биринчи мага мындай бир жол ачкан дарылоо болду да мындай. Мага ишеним бере турган. Аны үйгө кирсем, үйдөгүлөрдүн баардыгы эле мындай маанайлары ачык, күлүп жайнап, мындай коноктосо тургандай болуп, дасторкондорун дайындап, белендеп, боорсок нандарын бышырып эле баары эле. Мурунку мен келгенде баардыгын кабак кашы бүркөлүп, чоң небес каза болуп калат дегендей болуп, мындай бир жамандыкка даярданып аткан. 2 күн мурунку эле жагдай. Андан кийин келсем, алар бир мындай бир тойго даярдангандай. Анан эми мен да жаш болчумун, билем эмне болду. Geçeği günü mınday olçu, bugün bağırlı şatıran şatman mınday gömüldür açık. Baykabayla ошол apa жатқан bölmöge girip barsam, men girip эле apany görüp çoçup kettim. Bayagı 3 gün töşökte turbay жатқан apa tike turup oturuptur. Anan ошол apany görgöndө birinci korkup kettim. Sebebi ayabay sürdü eken, şunday ulgaygan adam eken men birinci jolu gördüm. Anday jaşka jetkenin. Anan gel ben arkaga çıkıp kete alбай туруп калдым да. Анан апа болсо бери келген балам. Мени неберемдей жашты кип турбайсың балам, кел отур. Деп анан кийин мен айтып атам, апа ошо небереңиздин жолдош баласы болом мен. Десем айланайын балам отур деп колумдан кармап алып, өзүнүн батасын берип, ыраазычылыгын айтып, балам мен 3 күндөн бери мага аракет кылып дем салып дарылап аттың. Senin her bir ayet atkan dualarыңды, men için Kuday Taala'dan soragan ömrüңдү, şifаңдын баарын угуп эле жаттым. Бирок тилим жок, сүйлөй албадым. Мен сен кандай дуа кылганыңдын баарын уктум. Ошол сенин дуаңды Аллах Таалам кабыл кылып мени кайра кайтарды. Мен тигил жакка жетип эле калдым эле. Сен кайра алып келип алдың мени. Мен сага ыраазымын уулум. Мен senden bir suranışım var deyip, benim kolumda karmap alıp koy veribey. Ana neme apа aytыңыз, эмне suranışınız var desem, men anday suronu kütkөн emesmin. Balam, sen beni ölümden alıp kaldın, sebepkar boldun, oğruma şifa taptın, men razımın. Em men senden suranarım, meni kayra tigil jakka getir ulum. Bizde Kırgızlarda aytıp koyot, ulu kişinin tösöktön turganı жакшы эмес нерсенин жышаны. Мен турбай эле коеюн, мен кетейин бар жагыма. Анан мен оозумдан келмем кетип калды. Апа мен андайды билбейм, алып калганды билем, бирок кетиргенди билбейм да. Чындыгында эле билбейм, эмне кылып кетиришим мүмкүн. Жок, апа мен андай кыла албайм десем, жок балам, мен сенден суранам деп. Анан айтып атат апа, эшикте сен киргенде көрдүңбү? Тиги эшикте болсо сырткы бөлмөдө бир кемпир отурат деп. Мен кирип баратканда бир кемпир отурган апа. Ова gördüm desem, ошол менин тоң кызым 70'te. Ana бул үйдүн ээси экинчи балам, бул 60'та. Менин канча жашта экенимди билесиңби балам деп. Жок апа билбейм десем, мен 109 жаштамын дейт. Менин курдаштарым деле калган жок, эч ким жалгыз калдым. Мени Кудай Таалам унутуп калды, албай койду. Азыр жаңы кетип аткан жерден сен арачылап алып калдың. Senden soranam balam meni kayra getir dep. Kolumdan koy vermeyt. Anam men ошол кезде söz таба албай турсам, мен Кудай Тааланын кудурети экен, дилге салып анам. Апа, ар бир адамдын Аллах Таалам өзү өлчөп берген жашы болот. Ошол жашты сүрүш керек. Иче турган сууң, көрө турган күнүң бар. Аны көрбөсөң, ичпесең Кудай Таала албайт ал жактан. Десем, ошол кезде апанын баарын акыл эси даана тетик киши экен. Анда качан кетем балам деп. Экинчи суроосу. Анан экинчи суроосуна да жооп бере албай калдым да. Себеби бизде кыргыздарда айтып коет да, мусулмандар эми, адамдын качан өлөрү, качан тирилери бир Аллага маалым дегенде. Адам мынча жашка чыгып өлөт, мынча да төрөлөт деп айтканга укугу жок. Укугу жок. Аллах Таала мындай мүмкүнчүлүктү бир да пендесине берген эмес. Анан ошондой кыйналып турган кезде дагы ушул дилиме түшүп калды, апа сиз күзгө барат экенсиз деп.
антибесем апа мени кой берчү деймиз да. Ушундай ошондо 109 апанын кармаган колу тим эле таштай колумду кой бербейт. Анда мейли балам. Күздө болсо күздө кетейин. Азыр деген кыш, январь айы. Күзгө чейин күтө турайын анда. Албагандан кийин албай барбай эле коеюн деп. Анан келиндерин чакырбай, ап келгиле, берчү тамагыңар барбы? 3 күндөн бери ичим өзөрмөй болдум. Деп анан апа алып келип, апага тамак алып келип, анан вилка менен мантыларды жеп, боорсок нандарды жеп, баарын билдим баарын. Караңгы күлкү, апа жөн эле жаткан турбай жашынып өлөлөм деп. Ошондо алгачкы биринчи практикам ошондой болду. Бир жагы корктум, экинчиси кубандым. Ыйлай турганда акыбалга келдим, ушундай болушу мүмкүнбү? Биринчи баштаган кадам ошол болду мен үчүн. Аябай оор деген оору сүйлөбөй калды, баспай калды деген ооруга биринчи жолу Кудай таалам шифа берип, ошондон кийин анан үйгө келип ойлондум. Баягы түшүмдө көргөн апа ошол экен. Кудай таалам мага ошол аян болгондо ушул кемпир биринчи пациентиң болот. Ушундан анан сенин таапчылык дарыгерге жолуң ачылат экен деп. Кийин анан ошо мен айткандай апа күзгө жетип, күздө каза болду, ага чейин жакшы өмүр сүрдү, өзүнүн батасын берип кетти. Мен бу дүйнөдө да, о дүйнөдөгө барганда сени колдоп жүрөм болум деп. Ошол апанын батасы менен Борборго келип, себеби ошол апанын баласы айылга барып, менин атамдан уруксат алып келди. Сиздин балаңыз мындай касиеттүү адам Борбордо болуш керек. Мен атам жибергиси келбей, буну эли бар, бул жерде үйү бар. Эгер балаңыз бул жерде иштесе, сиз эгоист болуп каласыз. Бул район болуп атат. Бул Борбордо болуш керек. Биздин бардык булуңбуштагы дарандар келип дарыланыш керек. Биз балаңыздын касиетин көрдүк, биз колдойбуз деп. Анан ошол менен Борбор шаарга келип калып, 30 жылдан бери шаарда жашайм, шаарда киши дарылайм. Ар бир табыптын, ар бир адистин кайсы тармак болбосун, өзүнүн бир ыкмасы, өзүнүн бир методологиясы болот эмеспи? Сиздин табыпчылыктагы эл дарылоо ыкмаларыңыз? Туура айтасың, эми ар кимге Кудай таалам ар кандай касиет берет. Мен эң негизгиси тамыр кармап диагноз коем. Мисалы медицинада адамга, бейтап адамга диагноз коюш үчүн анализ алат, аппаратка, УЗИге, рентгенге, томография тартып туруп, анан диагноз коет. Мен болсо ошо тамырдан кармап, бизде кыргыздарда илгертен байыртадан бери колдонуп келаткан ыкма. Чыгыш, батыш деген медицина бар. Ошо чыгыш батыштана бизде Кытай, Тибеттерде колдонулат. Анын ичинде бизде кыргыздарда дагы ошондой касиеттүү адамдар бар. Мен адамдарга биринчи берген жардамым мындай. Биринчи жардамым тамырын кармап, ооруган жерин аныктап диагноз коюп берем. Андан кийин кеңеш берем. Кайсыл адам кайсыл жерден дарыланса батыраак жана толук шифа болот. Себеби адамдардын ден соолугунда оорулар оорунун себебине байланыштуу, адамдын организмин кабыл алганына байланыштуу. Кээ бир оорулар доктурлардан медикаменттин, уколдардын жардамы менен шифа болбой айыга турган оорулар болот. Экинчиси дары чөптөр менен айыга турган. Дары чөп дегенде мындай атайын бир касиеттүү адамдар болот. Булар ушул дары чөптөрдүн гүлдөрүнөн, жалбырагынан, ширесинен дарыларды жасап, настойларды кылып, ошо менен адамдарды дарылашат. Ошол жерден шифа болот. Үчүнчүсү Куран менен айыга турган оорулар болот. Куран деп жалпысынан айтылат, негизи Куранда шифа бере турган аяттар бар. Дуа деп коебуз. Адамдын ден соолугунда кандай оору болсо, ошого мисалы температураны түшүрө турган, давленияны түшүрө турган башка ооруларга шифа берүүчү дуалар болот. Ошо дуа менен айыгат. Мен ошол экинчи адамдарга берген жардамым тамырын кармап, эгер медицинадан айыга турган болсо, сиз эч жака барбаңыз, ошол врачтар эмнени айтса, ошолордун айтканы боюнча дарыланыңыз, шифа таап айыгасыз деп жөнөтөм. Экинчиси, эгерде ушу дары чөптөр менен айыга турган оорулар болсо, анда сиздер мындай элдик дарыгерлер болот. Дарыдан травник деп коёшут, чөптөрдөн дары жасаң. Ошол кишилерге барып, ошолордун настойлорунан ичиңиз. Ошол жерден шифа табасыз деп. Үчүнчүсү, эгерде Куран менен, дуа менен айыга турган оорулар болсо, бизден жардам болот.
коем. Себеби адамдардын ден соолугунда оорулар бир эле жерден бардык оору айыга бербейт. Бардык адам дагы, бардык оору дагы бир жерден айыкпайт. Биринчиси адамдын ишенимине байланыштуу болот. Экинчи оорунун себептерине байланыштуу болот. Ошон үчүн бул жерде укол дары менен айыга турган оорулар, дары чөптөр менен айыга турган, анан дуа менен 3 жерден адам шифа табат. Менин ошол адамдарга берген жардамым ошол направление көздөмө бере алам. Сиз бул жерден дарыланыңыз, сиз бул жерден деп. Медицинада Куанбайке, кайсы бир ооруну дарылаганда дары берип дарылап көрөлү, биринчи могу дарыны берип көрөлү, анан болбосо бул уколду саябыз деп мындай этап менен болжолдоп дарылайт го. Табыкчылыкта тамыр кармаганда, диагнозду аныктаганда, оорун аныктаганда, анан шифа берүүчү дуаларды окуганда, ал жакта да ушундай болжомолдоо болобу же жок, конкреттүү түрдө ушундан айыгат, ушул ыкма колдонуш керек деген бир бүтүндөй чечим болобу? Мен эми бул жерде бул суроого өзүмдүн тажрыйбамды айта алам да, мындай. Эгерде Куран менен айыга турган оору болсо, алам. Анан мындай болсо, жанагы аракет кылып көрөлү, жасап көрөлү деген жок. Мен ошол өзүмдүн ыкмам менен аныктап туруп, мен кабыл алган адамдар ошол Куран менен элдик медицинадан айыга турган оору болсо гана алам. Анан мындай көрөлү, жасап көрөлү, мындай деген андай менин практикамда, тажрыйбамда болгон эмес. Мен адамдын ден соолугу мындай бирөөнүн ден соолугу бирөөнүн жана аманат, эксперимент жок. Мен айткан сөзүмө тооба дейм, бизде андай божомолдоп дарылоо деген жок. Мисалы бизде дарылоону адамга дарылоо кабыл алып атканда кыргызда айтып коет, 7 өлчөп 1 кеш деп. Мен мисалы адамды кабыл аларда 70 өлчөп 1 кесим чыгарамына болот деп. Себеби бул дарыгерлик кесип деген аябай жоопкерчиликтүү кесип. Дарыгердин бир жакшы сөзү менен өлүм астында жаткан адам тике туруп басып кетет. Дарыгердин бир туура эмес сөзү менен өлбөй турган адамда кырсыктап өлүп да калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул дарыгерлик кесип деген аябай жоопкерчиликтүү. Сен эгер туура маалымат берсең, туура сөз айтсаң, адамдын өмүрүн сактап калганга себепкер болушуң мүмкүн. Эгерде сен туура эмес нерсе менен божомолдоп болсоң, бирөөнүн майып болушуна, инвалид болушуна же каза болушуна себепкер болуп, күнөөлүү болуп калышың мүмкүн. Ошон үчүн Кудай алдында жоопкерчиликти сезиш керек. Көзүң жетпесе албаш керек. Же туура багытты бериш керек, бул жерден айыгасың деген. Ошол жактан менден эле келип дарылан, мен эле айыктырам деген нерсе жок, туура эмес. Антып айта албайбыз, эч ким айта албайт. Ушул гана менден гана болуш керек да. Мисалы айрым учурда кээ бир дарыгерлерге башым ооруп калып калсам, мисалы невропатологко барсам, эшиктен келгенде башым ооруду деп келесиң. Анан сенин башыңа мисалы диагнозун коюп дарылоону баштайт да. Ал эми менга келген киши болсо, башым ооруп келди десе, мисалы токто көрөлү, башыңдын ооруган себебин толук аныктайлы. Себеби мен өзүм жатка билген 30га жакын себеп бар адамдын башынын ооруганы. Ысыктан ооруйт, сууктан ооруйт, травмадан болот, генетический болот, питаниядан болот, санаадан болот. Ушул сыяктуу 30га жакын мен билген. Ал эми мен билбеген дагы 30дан ашык себеби болушу мүмкүн. Ошону билбей туруп эле анан башым ооруду десе, мисалы баш оорунун дарысы бар, от головной боли деп аптека барсаң бир эле дары. А башы 30га жакын себеп менен ооруйт да. Мисалы душевный болуп калат, сана, кайгы дегендер бар. Ошондон да ооруйт адам. Ал баш ооруйт дегенге кирбейт. Ал деген сана бир күйүттөн адам ошого барып атат. Анан эми баягы баштан травмалып дарыланган бул башка. Же ысык өтүп кетип суук өткөн болсо, ага дарыласаң болот. Анан ал адам күйүп тартып атса, кыйналып атса, жаны кейип атса, анан ага берген, сен берген дарынын жардамы тийбей калат да. Сен здоровый эле дени соо башка лечение, укол алып атасың да. Демек, айрым оорулардын кайсы бир дарылардан айыкпаганынын себеби мына ушул диагнозунун туура коюлбагандыгы экен да. Ошондон башка себептери көп, бир себеби. Расмий медицина менен ушул элдик медицинаны, табыпчылыкты айкалыштыруу канчалык туура жана канчалык зарылчылыгы бар деп ойлойсуз? Зарылчылыгы бар. Мен мисалы өзүмдүн ушунча жылдык тажрыйбамда менин ниетим бар да ошондой. Келечекте ушул эки медицина
биригип иштесе деген. Абдан көп адамдарга жардам болмок. Себеби бизде мындай кандай деп айтсам эми, эгоизм деп коет. Мен эле билем, меники эле бар дегенден биз көп адамдардын ден соолугуна зыян келтирип коюшубуз мүмкүн. Мисалы мен жогоруда айттым, медицинаны мен жок дебейм, андан айыга турган оору бар. Элдик медицинадан айыга турган оорулар бар. Эгерде ошол адреси менен туура эмес болуп калган болсо, адамдар оорусунан айыкпайт. Хронический болот, онкологический болот, шифа таппайт. Эми бул биз дагы мисалы жөн эле дарыгермин деп эле иштеп аткан отуруп алган жерибиз жок. Биз дагы дүйнөлүк медицинаны окуйбуз. Өнүккөн мамлекеттер кандай деңгээлге жетти медицинасы. Мен бир жолу бир статьядан окуп калдым, ошондо Израилде бир ученыйлар жазыптыр. Биз народный медицина менен официальный медицинаны кошуп иштеп атабыз, эксперимент кылабыз. Дает положительный результат деп. Анан мен дагы ардандым, мына кыргыздар биз дагы кечиктик. Менин мисалы өзү келечекте ниетим ушул. Мисалы эгерде диагностика центр болсо, бир чоң центр болсо, ошонун жарымында официальный медицина, диагноз кое турган, биягында народный медицина болуш керек. Ошол айкалыштырып иштей турган болсок, адамдардын, көп адамдардын өмүрүн сактап калганга, ден соолугунда ооруланбай турганга жардам болот эле. Комаке, бирок ошол расмий официальный медицинада, мисалы үчүн кайсы бир оорунун диагнозун себебин табыш үчүн пациент алгач эртең менен барып ачкарын анализ тапшырып атат, невропатологко кирип атат, терапевт кирип атат, ушул 5-6 кабинетке кирип, анан ошондо дагы бир точный диагноз чыкпай калып атпайбы? Табылчылыкта сиз мисалы үчүн тамыр кармап эле ошол нерсенин бардыгын аныктап атасыз да. Демек, элдик табылчылыкта оорунун себебин табуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк экен да расмий медицинага караганда. Бизде илимде сыр бар да, сыр сактоо деп. Ошон үчүн көп нерсени айтканга болбойт да. Негизи тамырдан кармаганда азыр мына чыгыш батыштагылардын көбү чыгыш медицинасын изилдеп атат да. Биз деген дарыга кеттик, аппаратка кеттик. Бизге караганда мындай чыгыштын эмеси медицинасы алдыга. Почему у них такой больше результат, чем бизге караганда деп. Анан көрсө алардын диагнозу пульсировка дейт. Тамыр кармайт экен деп. Анан тамыр кармагандан кийин алар да ошол илимди изилдеп, бул жерде диагноз точный билинет экен, таамай билинет экен. Себеби ар бир адамга өзүңүн мисалы эмеңди кармап көрүп туруп, кандай деп айтсам, тигил адамдын жүрөгүнө өзүңдүн жүрөгүңдү кошкондой, сенин организм менен кошо неме кылат да, аныктайсың. Жүрөгү ооруган болсо, эми бирок муну баары эле мен тамыр кармайм дей бербеш керек, бул коркунучтуу илим. Сен бир жүрөгү ооруган сердечниктин тамырын кармасаң, ошонун эмеси уруп тогурганда өзүң жүрөгүң оорутуп алышың мүмкүн. Мунун сырлары бар да өзүнүн. Демек, Комбаке, тамыр кармаганда ошол ооруп аткан адамдын оорусун сезет экенсиз да. Сезет. Сезим бар анын. Бүт тигил адамдын кандай ооруганы сезилет. Мына ушул китептерде, Комбаке, мына 30 жылдык тажрыйба бар экен. Сизде эл көрүп, элди аралап атканыңызга Кудайга шүгүр. Анан орто эсеп менен алганда 50 000 адам дарыланды, 50 000 адам көрүндү деп айтылат экен да, статистикада. Анан кыргыздар эле эмес, мусулмандар эле эмес, ошол 30 жыл аралыгында жанагы 50 000 кишинин арасында ар кандай улуттагы, ар кандай диндеги адамдар дарыланды да. Ошолордун улут өзгөчөлүгү, дин өзгөчөлүгүнө жараша эмне өзгөчөлүк аныктай алдыңыз, мындай бир баса белгилей турган? Эми баса белгилей турган мындай. Мен ошол сен айткандай, ошо 30 жылдын ичинде миңдеген адамдарды көрдүм. Түрдүү улуттагы адамдарды көрдүм, мусулмандарды, мусулман эмес, христиан, ушу бизге чектеш жашаган мамлекетте көп улуттагы адамдарды көрдүм, европейстерди, мусулмандарды деп. Бул жерде биздин бир мындай биздин улутка байланыштуу мындай бир өкүнүчтүү нерсе бар да. Бул жерде ден соолукка болгон мамиле, аманат деп коет, бизде аманатка болгон мамиле. Европейстер мисалы үчүн дарыланганы келгенде, чтобы не заболеть деп келет экен. Ооруп калбайын деп алдын ала текшерип, алдына дарыланат экен. Бул аралдын жакшы сапаты. Биз үйлөнө турган. Ал эми мен мусулмандарды, алардын ичинде кыргыздарды көрдүм. Алар дарылоого кайрылышканда,
чтобы не умереть деп келет, өлүп калбайын деп. Биздин мекендештер дарыгерге кайрылыш үчүн инфаркт болуш керек, инсульт болуш керек, давление көтөрүлүш керек, сакыр көтөрүлүш керек, кыскасы кулап жыгылып түшүш керек. Ошондо анан мен ден соолугуңду дарылатайын деп келдим эле дейт. Ден соолукка кыянат мамиле жасайт экенбиз ошол. Ал эми баягы улут өзгөчөлүгү болсо, мындай бул жерде мен адамдарга Кудай Тааланын бирөө экенин, жалгыз экендигин далилдеп бердим. Жана өзүмө да мага дагы далил болду. Себеби Кудай Таалам өзүнүн жараткан пенделерин динине, улутуна жараша бөлбөйт экен. Мага мисалы кайрылган орус, немис, башка улуттагы адамдардын бардыгы мен ошо Кур'ан-ы Каримдagi шифа берүүчү аяттар менен дем салып дарылап келатам. Ошо мага кайрылган адамдардын бардыгы зикир чалып, келмелерди жаттап, Кур'ан жаттап дарыланды, орусу да, немиси да. Ошолорго таасир берди, даарат алышты, кусул кылышты, ичимдик ичкен жок. Ушундай эреже тартиптер менен дарыладык. Кудайга шүгүр шифа таап айыгып кетти. Көп адамдарды биздин динди кабыл алганга себепкер боло алдым. Мен себеби ошол орус улутундагы, немис улутундагы, кореецтер, когда мне было тяжело, Аллах мне через ислам помог. Теперь я без всяких принуждений должен принимать ислам деп. Мен көрбөдүмбү? Мен дары ичкен жокмун. Мен зикир гана чалдым, даарат алдым, туура тамактандым. Мына Кудай Таалам мага шифа берди. Мен мындан ары мусулман дини менен жашашым керек. Кудай Таала бирөө экен, бөлүнбөшүбүз керек экен деп. Анан мен өзүм да көрдүм. Демек адам бөлүнбөйт экен. Эгер кайсыл улут болбосун, ошолор биздин дин боюнча, шарият боюнча дайрат алып, Курандарды жаттап, келмелерди жаттап амал кылса, мындайда бизде мусулманчылыкта айтып коет, Курандан күчтүү курал болбойт дейт. Курандан күчтүү дары болбойт. Себеби куралды адам жасайт, ката кемчилдиги болушу мүмкүн. Дарыны дагы адам жасайт, мунун дагы ашык кеми болуш. Ал эми Куран бул Кудай Тааланын өзүнүн сөзү дейт өкүм. Мындан күчтүү. Бирок ошону окуш кыйын, анан ошону ишенип кабыл алыш. Бул жерде эң адамдардын шифа таап айыгышына ыклас деп коет бизде. Ыклас жок жерде шифа жок деп. Бул ишеним. Ишеним кимге болуш керек? Биринчи Кудай Тааланын бар экенине, жаратуучунун бар экенине ишениш керек. Бизде мусулманчылыкта айтып коет, Аллах Таалам пенделерин айтат экен, мен силердин күмөнүңөрдө жашайын деп. Эгер менин бар экендигиме шек санаган болсоң, демек сен да менин шегимдесиң, мен да сага ишенбейм пендем дейт экен. Эң орустарда мындай сөз бар, любой болезнь можно лечить, но не каждого человека дейт. Весь акцент адамда дейт. Ишеним. Врачтан дарыланасыңбы, молдодон дарыланасыңбы, ишениш керек. Ошол адамга ишениш керек. Ошол кезде анан шифа болот экен. Биз ошол жана башка улуттарга эмелеп аткан ошонун баары ишенди. Ошонун баары Кудай дешти. Биздин тилде Аллах деп, Кудай деп, ла илаха иллаллах деп зикир чалышты. Мына өздөрүнүн ыраазычылык каттары бар, кандай жол менен айыкты, баардыгы айтып атат ошол. Ушул жерден дагы бир жакшы далил десем туура болуп болуш керек. Курандын керемети. Кайсы улут болбосун, кайсы дин болбосун, эгерде ыклас коюп, Куранды окуй турган болсо, зикирин чала турган болсо, сөзсүз таасир болот экен да. Сөзсүз таасир болот. Мен буга ошол өзүм тажрыйбамдан көрүп, бул баягы мындай айтканда Куран улутуна карабайт экен, ишенимге, ниетке, каалоого карайт экен. Адам өзү каалап ушундай кылган болсо, бардыгына таасир берет экен бул. Биз мусулман эмес адамдарды айыктырып, мусулман эмес адамдарды мусулман болгонго себепкер боло алдык. Мынакей стөлдө бизде комакей китептер турат. Айдарбек Сарманбеков деген жазуучу агабыздын калемине таандык экен. Таасири күчтүү табып, биринчи, экинчи, үчүнчүсү менен. Ушул китептер жөнүндө айтып берсеңиз. Бул жерде далилдерди келтиргенбиз. Кудай Тааланын кудуретинин күчүн, Курандын күчүн, анан ушу табысы элдин касиетин. Бул жерде мисалы далил катары айта турган болсок, мен өзү 30 жыл иштедим деп атам. 30 жылдан 1994 жылдан 2009 жылга чейин 15 жыл иштеп, 15 жылда жазылган китеп ушул. Биринчиси. Биринчи китеп. 15 жылда жасаган эмгектин баары ушул китепке жазылган.
Бұл жерде баса белгілеп айта тұрған нәрсе, бұл кітепті мен жазған жоқпын. Менің жасаған емгегім жөнінде şu бүт dünya ellerine tanıman жазушы Айдарбек Сарманбетов деген киши жазып атат. Бұл мындай сырттан байкоочу болуп өзүнүн көргөнүн жазып атат. Бұл жерде ошол 15 жылдык эмгек жазылган ушул жерде. Андан кийин ошондо Комаке, бул китепте табыпчылык жөнүндө, илим жөнүндө маалымат, анан мына ушул сизден дарыланган адамдардын диагноздары кандай оорудан ким айыкканы жөнүндө ыраазычылык каттар бар. Мен азыр ошондо 3-чү китепти көргөндөн толуктоо берем. Бул жерде бүт ошол элдик медицина боюнча эмнеге ишениш керек, кандай ыкмалар бар, ушулар боюнча бүт маалыматтар берилген. Бул биринчиси. Андан кийин 2009 жылдан 2016 жылга чейин 7 жылда жасагандан кийин, бул 1 жылда жасалган жок. 7 жыл иштегенден кийин, жүздөгөн миңдеген адамдарды көргөндөн кийин экинчи китеп жазылып атат. Ошондо бул жанагы 15ке 7 жылдык кошобуз. Бул 22 жылдык эмгеген. Мисалы мындай да азыр эсимден чыгып атат. Бир алымдын сөзү бар да. Мен дейт, bir dalil менен 40 alım düşendirdim deydi. Bir dalil менен 40 alımdı deydi. Anan 40 dalil менен bir nadan düşendir albay koydum deydi. 40 dalil менен. Misal alım degen bunun bardыгы profesör, doktor degen ученый adamlar bunlar, ilim boz. Bir ele dalil менен 40 alım düşendirdim deydi. Alem 40 dalil менен bir nadan düşendir albay koydum ben deydi. Bu yerde şol dalilder жазылган. Мен дагы ушул жерде бир ыраазычылык каттар жазылган, медициналык выпискалар бар. Бизге чейин мисалы врачтардан коюлган диагноздор бар да. Мен мунун баарын азыркы заманбап кылып иштеп атабыз биз. Далил керек. Мен ошого аз болсо да өзүмдүн колуман келишинче, мына жерде мисалы бул жерде бир пациентибиз бар. Бул Москвадан рак деп коюп атышат. Өтө рактын тяжелый эмеси деп. Мына жерде диагноз коюлуп атат, врачебный. Бизден дарыланган дейин кайра биздин Алканалский центрге жөнөтүп атабыз. Не обнаружен рак клетки деп атат. Бул мындай медицина жагынан далилденген да. Ошондо бул жерде бул 2016 жылы чыккан китеп. Андан кийин бул жерде 2016 жылдан 2022 жылга чейинки жыйналган. Бул жерден баары жазылган эмес, үстүнөн керектүүлөрүн, маанилүү дегендерин 100дөн 1 алганбыз. Бул 6 жылдан кийин жазылган. 6 жылдык эмгек жазылган бул жерде. Мисалы, бүт сүрөттөрү менен, медициналык кагаздары менен далилденген. Биринчи оору бар деген, анан сизден дарылангандан кийин оору кайра жок деген анализдер. Мисалы, бизге чейин диагноз коюп атат врачтардан, мына органда 3-чү стадия рак деп. Андан кийин 3 айдан кийин, 6 айдан кийин кайра текшерилген кезде не обнаружен рак клетки деп атат. Мен мындай атайын медицина башкалар менен иштешкенге даярмын. Мен өзү келечекте көксөгөн. Мен бир адаммын. Менде да дарыгерлер бар, эл үчүн кызмат кылып аткан. Бирок эгерде бизде бир мамлекеттик деңгээлде колдоо ушундай жардам бере турган болсо, мен мисалы бир жылда 100 адамга жардам бергендирмин. 1000 адамга. Андай боло турган болсо, биз деген миңдеген адамдарга жардам бермекпиз. Бул жерде далил болуп атпайбы? Бүт медицинанын эмес кагаздары менен, мына жерде да бир апа мына рак кожи 4 стадия деп атат. Бетте жара болуп атат. Айыккандан кийин мынаке метастаз кетти деп атат. Ананда кандай далил керек? Бизде мусулманчылыкта бир мындай сөз бар да. Реклама шоу деген жок да. Кудай буйурса деген бар, ана буйурбаса деген бар да. Ошол Кудай таалам буйруп өз өмүр берген адамдар мынандай бул жерде жазылгандары бар. Жашы 88ге чыгыптыр, операцияны көтөрө албайт, химиялык азырылышты көтөрө албайт деп упушуну бары кеткен деп. Бизден дарыланганда мондай сүрөттөр бар. Эч кандай дары койгон жок, заражение болгон жок, эчтемке болгон жок. Ошо Курандан окуп дем салынды, сууларга окуп дем, ушул Курандын күчү менен кыскасы. Эми ушул жерде ушундай далилдер бар. Баягы далил деген нерсе бул жакшы да көргөзүп мынакей. Мен аны
өзім айтсам башка таасир бермек. Эл айткан. Бул жерде эң негизги айта турган нерсе бул. Кимдер жазат деген. Кимдер жазат, кайсыл учурда жазылат деген жөн суроо. Мисалы дени соолу оорубаган адамды сен мени айыктырып бердиң деп, жазып бер десең кайсыл бетиң менен сурашың мүмкүн. Сен рак деп жазып берип койчу мага деп. Анын ата-энеси бар, айтат, аялы күйөөсү урай келесе сен деген рак болбосоң эмнеге ракмын деп мисалы кантип. Анан аны каяктан аласың? Бул жерде мындай жасалма нерсе болбойт. Анан бул жерде кайсыл учурда жазат, ким жазат, эмне себептен жазат деген. Мен азыркы сөзүмө байланыштуу айтып атам, далил болгондон кийин 5 далил болуш керек. Мисалы мына биздин китепте жазылган расыл каттар бар. 5 далилден кийин бул өтө маанилүү. Биринчи далил бул оорулуу адам өзүнүн оорубай жакшы болуп калганын сезиш керек. Мен температурам көтөрүлчү, давлениям көтөрүлчү, отдышка болчумун, уктай алчу эмесмин. Кудайга шүгүр уктап атам, тамак аш ичип атам, жакшымын деп айтыш керек. Бул биринчи далил. Экинчи далил ошону багып аткан ата-энеси, бир тууганы, аялы күйөөсү. Мына менин атам менем. Мен карачумун. Азыр уктап атат, айыгып калды. Ал күбө болот. Үчүнчү ошон бизге чейин эгер доктурларга кайрылган болсо медициналык выпискалары бар. Мен сөзсүз ошону талап кылам оор дегендерден. Оор диагноз менен келген болсо атайын жиберем, барып түшүп келгиле. Эртең мен дарылагандан кийин кайра текшертишим керек, мага далил керек. Анан ошол мага чейин түшүлгөн мисалы өттө таш бар, бөйрөктө таш бар, боордо ихинокок, альвеококкоз деген курттар болуп атат. Медицинада операция жасап атат, мен операциясы жок эле айыктыргандар бар да. Анан ошол жерден берет. Мурдагыдан насколько там размер уменьшен или курт жок, таш түшүптүр деп. Бул үчүнчү далил. Төртүнчү далил ошол дарыланган киши биз дарылагандан кийин 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл ошол оорусу менен кайталап кайра оорубаш керек. Мен дарып эле жаз дебейм, сен 1 жыл өмүр сүр, 5 жылдан кийин кел, 3 жылдан кийин кел деп. Мисалы кээ бирде мен бардым, бир курс лечение алдым. Кудайга шүгүр жакшы болуп калдым, анан 3 айдан кийин кайра болуп калдым, анан кайра дарыландым деп. Бул уже туура эмес. Дарыландым деп кайсы мезгилде айтса болот бейтап адам. Эгер ошол дарыланган оорусу кайталап оорубаса, көп убакыттарга чейин. Ошондо айтса болот, мен айыктым деп. Ал эми мен дарыладым деп кайсы мезгилде айтыш керек? Ошо сен дарылаган адам көп жылдар кайталап ооруп сага келбесе, сен ошондо мен дарыладым дешиң керек. Бул төртүнчү далил. Бешинчи далил мен тамырын кармашым керек. Биринчи келгенде мен да врачтарда сыяктуу при поступлении деп диагноз жазып, боору чоңоюп кеткен, өт толгон. Ошону кармап туруп, биринчи келгенде историясын ачып көрөм. Мен да история болезньдерди жазам. Анан ошол оорулар жок экен. Мына Кудай таалам буйрупса айыгыпсыз деп. Ошого чейин биз айыкты дегенге чейин арадан 3 жыл, 5 жыл өтөт. Биринчи дары ичип жүргөн болсо, кийин дары ичпей 1 ай жашаңыз, дары ичпей 3 ай жашаңыз, сиз дарыга ишенип алдыңыз таянды. Эми дарыдан чыгарайын, сиз дарысы жок. Сен адам көнүп калат. Кичине бирден көсө дарыны иче койдум деп. А мен ошо дарыны бербей, мисалы менин берип аткан дарым бир аптекада жок, эч жерде жок. Мен убактылуу берем, анан аны бербей коем, ал адам ал дарыны башка жерден таба албай калат. Анан дарысы жок. Дары, укол деген нерселер бир мындай убактылуу эле пайдаланыш керек да. Мен өзүмүн жеке анан өмүр бою ушу дары менен жашоо, өмүр менен деген бул кандайдыр дагы ошол адамды кайрадан текшерүүдөн өткөрүп, эмне кандай болуп атат деп. Демек кайсы бир дары бир орунду дарыласа, кайра тескерисинче башка жакка терс таасирин берип, дагы да зыян алып келиши мүмкүн экен да. Мисалы бизде практикада өмүр бою жазып койгон астматиктер болгон. Алар ингалятор колдонуп жүрөт. Бизден дарылангандан кийин ингалятор колдонбой калган адамдар бар. Андай рискти ар бир эле медик жасай албайт, ар бир дарыгер. Анан ушундай далилден кийин анан биз мен айыктырдым, сиз айыктыңыз деп анан айтса, ошондо кийин анан бизге жазылат да каттар. Комайке, жанагы адамдардын айрымдарынын бирөөсүнүн уколу дарыга, бирөөсүнүн шифа берүүчү дубаларга ишенбегенинин себеби туура маалыматтын жоктугу да. Ошолорго керектүү маалыматты бербегендиктен болуп атат да ошол нерсечи. Анан могу сиздин китептерде ошонун бардыгы так даана жазылган экен да.
Анан бул берүүдөн кийин биздин көрүүчүлөрдө сөзсүз суроо пайда болот. Бул китептерди каяктан алып окуйбуз деп. Кандай бул китептеги маалыматтарды каяктан алып окуса болот? Бул деген интернетте биздин атайын сайт бар. Таасири күчтүү тауып деп, анан орусча «Целительский необычным даром» деп жазылган. Булар эми 2008 жылдан бери чыгып жүрөт, китептер жазылып чыгып атат, маалыматтар берилип атат. Анан эми биз өзү негизи буга чейин көп прессага берген жокпуз, көп телевидениеге чыккан жокпуз, айткан жокпуз. Себеби биз ошол мындай бир деңгээлге жеткирип бушурайлы, эмгек сиңирейли. Мен мисалы бир орунду шуну айыкканга себепкер болду деп айтсам, мен бир адамды айыккандан кийин айтпайм. 10 адамдан кийин дагы айтпайм. 10 адам башынан айыктырсам, мага ал жумуш эмес. Мен ошол адамдан бир 50-60-100 адамды айыктырган болсом, ошол диагноз менен. Анан мен айтам, мен баштын оорусун дарылай алам деп. Ошентип бул жерде жазылган көп маалыматтар бар. Кайсыл оорулар элдик медицинадан айыгат, кайсыл оорулар айыкпайт. Ал окуса, мына мисалы, бул азыр интернет деген жакшы экен. Чет мамлекеттерден адамдар окуп, здравствуйте, спасибо за ваш учебник, это исправочник. Бизге керектүү маалыматтар бар экен деп. Эми ким муктаж болгон болсо, ишенген адамдар болсо, таасир алып атат ичинде. Мен эми өзүмдүн ой пикиримдин баарын бир китепке, бир маалыматка киргизе албайт экенсиң. Айта турган нерсе көп, бирок ошонун ичинен бир кыска нуска киргизип, бир жылы мындан 5-6 жыл мурда бир Кытайдан бир өкүлдөр келиптир. Сиз менен таанышайлы деди келем. Анан силер каяктан таанысаңар? Мен Кытайга барбасам десем, а мы книги читаем деп. Анан кытайлардын папкасында менин ушу 2 китебим бар экен. Кытай тилине которуп коюшуптур. Биз деген азыр ошондой бир атайын мамлекеттен акча бөлүнүп, бүт народныйларды алып, азыр эксперимент болуп иштеп атабыз. Биз ушундай кылып иштейли деди келек. Биз сиздин китепти окусак, у вас отработанный материалдар бар экен. Сиз уну практикада иштеп коюңуз. Жүрүңүз, алып кетейли барып, иштеп келиңиз мындай деп. Анан мен муктаждыгым жок, бара албайм дедим. Мен азыркы мезгилде ушундай болуп калыптыр да, биздин кыргыз жараны катары арданасың да, кыргызга акча берем десең эле, паспортуңду бер дейт, калган жашоо айлыгың биздин моюнда деп. А менин муктаждыгым жок, өзүмдүн ырыскым бар, өзүмдүн элим бар. Мен ушул элим эле дарылап алсам чоң кызмат болот. Андан башка да мамлекеттерден ушундай чакыргандар болду, түшүнүп. Анан бирок жок, мен өзүмдүн элимди, жеримди жакшы көрөм. Мен ал жакка барганда ким болом? Мен бизнесменмин, же акча табам деп барам. Мен муну соопчулук үчүн гана жардам берем мындай. Ардандырган нерсе мындай арман болот адамда. Мисалы башка улуттагы адамдарга, орустарга дейли, бир нерсени айтсаң, давай посмотрим дейт да. Мен көрөйүн, анан ишенем же ишенбейм дейт. Разы болосуң. Көрөт, анан рахмат дейт. Рахмат дебесе да разы. А биздин кыргыздарга айтсаң, көрбөй туруп эле жок деп коет. Биздин көп жактан жетише албай атканыбыз, а дегенде көр да, көрбөй туруп эле жок дейт. Ал жок, болбойт. А сен мындай мен далилдеп көргөзүм керек да, мына айланайын. Мен бул врачтарды тааныбайм, муну мен көргөн жокмун. Ошол көрбөгөн эле кишиге жиберем. Мен таанышым болуп калды дебегиле. Мен ушул жерде алган маалыматтардын, врачтардын 90%-ин тааныбайм, көргөн эмесмин эч качан. Ошол врачтар боюнча Кубанбек, китептерде жазылып атат, биринчи диагноз коюлуп, ушундай оору бар деп өздөрү тастап берип атат, УЗИ аппараттарынын жардамы менен. Сизге келип ошол адамдар дарылангандан кийин кайра барып, ошол эле аппараттардан оору жок деп чыгып атат да. Ошол эле онкологиялык оорулар, рактын татаал түрлөрү. Анан ушул онкологиядагы адистер, эми алар дагы жөн адистер эмес да. Ошолор сизге кайрылып, мындай бир чогуу иштешкен учурлар болду беле? Себеби дегенде бул уникалдуу учур болуп атпайбы? Факты болуп атпайбы? Иштешейли деп көп эле сунуштар болгон, барганмын, операцияларга катышкан, консилиумдарга катышкан учурлар болгон. 1-2 жыл мурда болду окуя. Телефондон бир жигит телефон чалып атат. Ассаламу алейкум. Кубанбек деген тауып сиз болосузбу? Менмин. Мен деген онкологический центрден чалып атам. Баланчаев деген врач болом деп. Болсун. Сизге бир суроо бар эле. Биз сизге баралы, жолугайлы дедик эле. Же сиз бизге келе аласызбы? Кандай сиз менен жолугуп сүйлөшүш керек болуп атат.
Анан мен сөзүнөн айттым, биз дегенге караганда силер жалгыз эмессиңер го. Ооба, биз үчөөбүз дейт. Анда силер 3 киши экенсиңер, мен жалгыз эремен. Мага келбей эле койгула, мага координатты айтып койгула, кайсы жерге барыш керек, мен барайын деп. Анан бир күн дем алыш болгондо анан ошол онкологический центрге бардым. Барып кирсем, ошол жерде заведующий бекен, кандай экен кызмат адресинде жок, но лечащий врачтар экен. 3 жигит отуруптур. Бирөө мен бурактуу, бирөө менден улуу, бирөө менден жашыраак. Анан отуруп таанышып калдык. Ассаламу алейкум, жакшы, кандайсыз? Анан Коомбеке, сиз бизге таң калып атасызбы? Тааныбаган эле кишилер бизди чакырып барам, жолугам деп атат деп. Эми таң калган жерде бар, бирок эми мен биринчи күн иштеген жокмун да. Эгер мени врачтар чакырып аткан болсо, алардын бир көздөгөн бир максаттары бар деп анан сүйлөшүп калсак, анан алар айтып калышты. Биз сизге чакырганыбыздын себеби бизде бир мындай окуя болду. Биз сизге айтпай, сиздин бир пациентти рак диагнозу менен дарыланган. 2 ай наблюдать еттик, карап дейт. Себеби бизден дарыланып турган бир эже бар эле дейт. Эми ал врачтардын, тигил эжелердин аттары айтылбайт эми мындай. Керектүү жер болсо айтып беришим мүмкүн да. Бир эже бизде ооруп, анан улам курс лечение алып кетип жүргөн. Анан кийин бир 2-3 ай жоголуп кетти дейт. Анан 2-3 айдан кийин келип кайра текшерсек, оору токтоп калыптыр дейт, жакшы болду. Анан эжени сурадык дейт, сиз кандай дарыландыңыз, эмне иштиңиз? Десе башында айтпай аткан дейт. Эже айттым, бул деген чудо. Сизди ким дарыласа дагы абдан туура дарылуу болуптур. Коркпой эле коюңуз деп. Кээде врачтардан коркуп айтпайт элдер. Урушат, кимге бардың дейт деп. Анан ушундай деген табып бар экен, ошого кишиге барып 2 курс лечение алып кел дейин деп. Карасак, үчөөбүз дейт. Бирөө Кыргызстандан бүтүптүр, биздин академияны. Экөө Москвадан бүткөн деп. Өздөрү мага ошентип тааныштырып атат. Биз московский выпуска дейт. Бул Кыргызстандын үчөө тең мындай наамдары бар, жакшы жигиттер экен. Анан биз ошол эжени жаткызып алып 2 ай карадык дейт. Эмне болот экен бул? Чоңоёбу, өсөбү, метастаз кетеби деп. Эч нерсе жылган жок, ошол боюнча кайсы жерден эме болсо токтопту оору дейт. Анан биз дейт, мурда билбейм, ишенбейм, жок дейли десек арга жок дейт. Биз фактыны көзүбүз менен көрүп атпайлыбы дейт. Анан биз сизге барайлы дедик да. Себеби биздин да антыбыз бар да, адамдын ден соолугун дарылайын деп. Анан жанагындай эгоист бол, бул бар, бул жок дей турган болсок, туура эмес болот экен. Биз работаны көрбөдүкпү? Сизге барайлы десек, сиз өзүңүз келип алыпсыз дейт. Мен өзүм келдим, менин деле кызыкчылыгым бар да. Силер менен мисалы көп жардамдашып иштесеңер болот да. Десек, анан ошол жерден сүйлөшүп, рахматын айтып, анан ошол жердеги жигит, врач жигит, мени көрбөйсүз, сиз кандай көрөсүз деп. Аларга бир жагы сыноо болуп атат, экинчиси баягы кызык болуп атат да. Текшерүү. Мен текшерүүгө даярмын, мен ал. Анан ошол жерден тамырын кармап, диагноз коюп, анан мен мындай баракка жазам дайым, историясын жазып. Так, сиздин ден соолугуңуз боюнча деп айтайын десем эле, 1 мүнөт. Коомбеке, сизден бир сураныч деп. Эмне болду десем, мен өзүм онколог врачмын дейт. Рактарды көрүп жүрөгүм өлүп калган. Мен рак болсом айтпай эле коюңуз, коркуп атам. Удурук сиз мен азыр рак дейсиз деп. Анан мен күлүп айтып атам, силерде врачебный тайна дейт. Туурабы? Бизде да тайна бар. Врачебный пациент сөзсүз билиш керек или сөзсүз билбеш керек деген жерлер бар да. Биз башка адамдардан өзгөчөлүгү умеем хранить тайну. Сыр жаксаган үчүн анан илим кармайбыз да. Деп анан кийин рак жок биринчиден. Деп анан сенин башың ооруйт экен, мисалы бөйрөгүң ооруйт экен деп диагноз коюп берсем, анан ордунан туруп, рахмат, мен разымын. Мына сапожник без сапог дейт. Мен врачмын өзүм, бирок бөйрөгүмдүн ооруганы анык. Дагы органдар эсимде жок. Чын эле деп экөөнү айтып атат врачтарга. Мен ооруганым чын, бирок кийин жазда күздө отпускада деп жүрөм, ооруп эле жүрөм. Рахмат, мен разымын деп, баягы булардын эмесин өзүн канаттандыра алган тургандай деңгээлде диагноз коюп бердим да. Анан ошонун рахматын айтып, биз сизге саламаттык сактоо министрликтин атынан, биздин жааматтын атынан, коллективден чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз эми билесиз байке, бизден
болгон нерсебиз сизге рахмат айтабыз. Сиз биздин жумушту жасап жүрүпсүз деп. Анан ошол жигит врач жигиттер айтып атат, сиз менен иштешейли, бизден эмне жардам керек, айтыңыз, биз сизге жардам беребиз деп. Анан эми эгерде чын силер мага жардам берем деген ниетиңер болсо, мага керек жардамыңар. Силер онколог болуп атпайсыңарбы? Азыр адамдардын баардыгы онкологиядан жабыр тартып атат. Мага берген жардамыңар ушул болсун, мен көргөн бейтапты силерге жиберейин. Ошонун диагнозун коюп, канчалык стадияга жетти, ушуну коюп жазып бергиле числосу менен. Февраль айында мындай экен деп. Мен ошону 1 ай 2 ай каттоого алып дарылайын, анан кайра силерге жиберейин, ошону текшерип бергиле. Кандай результат болду? Проблема жок. Күн болсо күн, түн болсо түн чалыңыз. Мына жумушумдун телефону, мына домашний, мына рабочий. Кайсы мезгилде болсо сиз үчүн эшик ачык, келиң байке иштешейли деп. Рахмат айттым, алар мага рахматын айтып, ушундай кылып кеттик. Ошондой медиктерибиз бар. Кудайга шүгүр эле. Бир жолу ошо бир кардиологический центрге барсак, ошо бир апа ошо эс жоготуп жатып калган экен, ошол жерге барып бир 20 мүнөткө мени киргизип тургула. Мен ошо реанимацияга киргизип атат калат менен. Анан ошол жерге келип 20 мүнөт окуп дем салдым, 20 апа орундан туруп жоолугун салып кечирип койгула айланайын деп. Чачылып жаткан экен да, туруп эле илгерки апалар да жоолугун салып айланайын кечирип кой. Мен эмне болдум, каякта жатам деп. Анан мен тамашалап айтып, апа эмне бул элдин баарын шум кылып көтөрүп, коркутуп, абышкаңызга тарындыңызбы деп. Анан врачтарга мына десем, анан ошол жерде дежурный врач кыз бар экен, кардиолог. Комбайке, мен сизден студент кезде дарыланганмын да. Историясын мага алып келип көргөзөт, мындай диагноз койдум Комбайке деп. Анан жанында врачтар сурап, бул киши ким? Ой, мен ушул кишиден дарыланганмын. Окууну бүттүп, азыр кардиолог болуп иштеп атам. Анан диагноздорун карап, кызым, туура диагноз коюпсуң. Сенин жардам бергениңден апаны биринчи медицинский помощьты туура оказать этипсиң. Рахмат кызым десем, кийин анан барып ата-энесине айтыптыр. Силер мага көрүнбөйсүңөр. Межди прочим, бүгүн биздин кардиологический Кубанбайке келип кетти. Мени мактап кетти. Так что мага көрүнүп жүргүлөрүн деп. Кубанбайке, талапчылыкта болобу, кайсы кесипте болбосун, бир өйдө төмөн деген деңгээл болот, жакшы жаман, мыкты, анан начар деген бир баалары болот да. Ушу талапчылыктын деле чыныгы талапчылык касиети бар экенин билип, анан жөн эле реклама шоунун аркасында жүргөндөрдүн аныктаганга мүмкүнбү мындай жөнөкөй адамдарга? Бул эң туура суроо. Эми муну кандай десем, ажырата турган критерийлери дейбизби, кандай дейм, мындай бир эрежеси бар да, кантип аныктаса болот. Ошонун чын экени, жалган экени. Мисалы бул элдик дарыгерлерде деле билимдүүсү бар, орто билимдүү, жогорку билимдүү, самоучка дейт, жөн эле тигинден көрүп алып, мен деле эмдейм, мен деле домдойм деп эле бир демкелерди айткан кишилер болот. Ушунун өзүн эми мындай мен азыр эфирден айта турган, айтпай турган критерийлери бар да. Эгерде ошону аныктайбыз деген болсо, мен жардам бермекмин. Ошол эле критерийни мен деле текшерсеңер даярмын депчи. Себеби мен бардык нерсени өзүмдөн башташым керек. Эгер мен табыпмын десем, мисалы кээде мындай табыпмын десең, ошол табып экениңди далилдеп кесипти көргөзүш керек, эмгегиң менен көргөзүш керек. Сөзгө эч кимди ишендире албайсың. Анан бул жерде мындай биринчиден анча-мынча критерийлерин айтып берем, кантип текшерсе болот ал адамды. Мен айтайм мындай, кээде мен айтам да, менден да жакшы сүйлөгөн кишилер бар. Тил менен Кремльга киргизип коесуң. Азыр деген гарантия дегендер чыккан, 100%, 200%, мен сени айга самолету жок эле алып барып коем деген. Мен бияктан өзүм ушу илим менен иштеген киши катары корком. Гарантияны эч бир пенде бере албайт. Адам гарантия бере албайт. Жаратуучусу бериши мүмкүн. Эге биз өзү жасаганда бизди. Адам мүмкүнчүлүккө, шанска карайт. Гарантия деген сөз жок ал. Жакшы илимпоздор, жакшы медиктер бар, алар деле айтат, гарантия нет. Өзүбүздүн билим деңгээлинде чем можем, поможем деп коет. Анан алардан ошо элдик дарыгерлерди карасаң 100%, азыр 100 жок, 200%. Анан коркосуң. Мисалы бирде бирөө жазып атат, витилиганы мен 200% айыктырам дейт.
Витилиго деген оору бар да адам денесинде. Бул официальный медицина неизлечим. Ал кызыл аскерде иштейт экен 200% менен айыктырат экен да. Таң калыштуу нерсе да. Ошого адамдар кетишти, кийин 3 айдан кийин эчтеке болгон жок деп. Анан айттым, ал жомок да. Дүнүйө жүзүндө менмин деген медиктер ошол оорунун үстүнөн иштеп атат. Анан эми бул ошол кантип биз ошону аныктаса болот дегенибиз, бул биринчиси адамдын баягы сүйлөгөн сөзүнөн байкаш керек. Кандай сүйлөйт. Алар жанагындай эшиктен киргендер сени көрбөй туруп эле 100%, 200% гарантия берем, этни проблема деген болсо, ошодон биринчи нерсени байкаса болот. Буюрса көрөбүз деп илимди билген киши коркуп сүйлөйт, тартынып сүйлөйт, эми байкайлы, эми Кудайдан да мен биле албайм деп. Билип турса дагы, Билип турса дагы. Мисалы алымдар, илимдүү, билимдүү кишилер эч качан мен билем, мен доктормун дебейт. Аракет кылайлы дейт. Алар болсо эч кандай наамы жок, тажрыйбасы жок, сразу гарантиядан баштайт. Экинчиси, ошолордун колдонуп аткан дарылары бар. Ошого маани бериш керек. Эмне менен дарылап атат, ким кандай. Мисалы мен ушул учурдан пайдаланып айтайын, адамдардын ден соолугун дарылай турган, мен өзүм жеке пикирим да, башкалар дагы ар бир адам өзүнүн оюн айтыш керек да. Мен өзүмдүн оюмду өзүм тажрыйбамды гана айтам да, бул менин эле сөзүм. Адамдардын ден соолугунда ооруларды дарылаш үчүн кандай нерсе болот бул? Медикамент, укол, дары, дармек bunun баары адам ушулар менен дарыласа бул туура. Экинчи жана дары чөптөр менен дарыласа, настойлор менен бул туура. Үчүнчүсү курам менен дарыласа бул туура. Ошо үч эле нерсенин шифа бар деп айта алам мен. Анан аларда кээ бирлерге барсаң, азыр эми мен бирөөлөргө тийишип, анан айтып, анан азыркы мезгилде ушундай да информационный тил менен эме. Ошондон качып телевидениеге келбейм, эфирге келбейм. Кой, мен да бирөөнү айтсам дагы андан көрө өз эмгегимди кылып адам дарылай берейин деп. Эгерде алар деген жылан менен дарылайм, ташбака менен дарылайм, бүркүттүн тырмагы, карышкырдын чүкөсү, адамдын саарасы, киралин, анан эшектин сүтү дейт. Ушулардын баардыгы биринчиден гигиенага, тазалыкка жатпайт. Кир, кумурсканын бир балеси, мукмуш, азыр күчүктөрдү, жаш күчүктөрдү, илгери кыргыздар айтчы, конок келсе козу сой деп. Азыр күчүктөрдү союп, ошонун шорполорун ичирип атат. Эми мисалы эшектин сүтүн берип атат. Эшектин сүтү азыр аябай кымбат, литри 500 сом. Адамдар таппай атат. Мисалы мусулман катары айта турган болсок, эшекти Куранда харам деп атат. Аллах харам деп атат. Анан бир адам адал деп дарычылык ичип атат. Эми биз Аллага ишенебизби, же бир айракер кишиге ишенебиз? Эшектин сүтү бул харам да. Шариатта жазып атат, бул харам деп атат. Аны дары дейт. Анан кимге ишенебиз ошондо? Кудай Таалага ишенебизби, же дарыгер? Эми мен мында бейтак оорул адамдарды түшүнөм. Катуу ооруганыңда өлүп калбаш үчүн ташты же десе да жейсиң сен. Сеники кечиримдүү, ичсең да кечиримдүү, жейсең да кечиримдүү. Сени жедирип аткан, ичирип аткан адам ошол адам чоң күнөөлүү да. Жооп берет, Укмуштуунун төөсү зорго дейт. Түндүктүн бакасы менен түштүктүн бакасынын айырмасы бар экен. Мен ошко барып, түштүктүн бакасын алып келдим. Чүйдүкүнө караганда оштукка күчтүү экен дейт. Мунун баары мындай селимдий немеси жок. Тазалыгы да, тазалык боюнча жана гигиена харам деген ушуларды колдонгон. Анан ошондой дагы мындай бир критерийлер бар эми ошо билимине караш керек. Граждандык билими керек, мисалы сөзсүз түрдө. Молдо болсоң деле, табып болсоң деле, дарыгер болсоң деле, бул жакта дагы атайын окуган, орто билим болобу, жогорку башка кесип жактан дагы мындай адам развитий болуш керек да. Кат сабат жоюлган болуш керек, Кат сабат жоюлган. Ушу сөздөрүңүздөн улам бир нерсе ойго келип атат да, Кубанбек ака. Ошо сиздин китебиңизди жазган Айдарбек Сарманбетов деген агабыздын бир тарыхый романынан окудум эле. Кезинде Ормонхан Калыгул Улуян дайыма жанында алып турчу экен да. Анан бирде сураптыр Калыгул Улуядан, менин тукумум кандай болот депчи. Десе ал киши ойлонуп башын жерге салып, тукумуңуз аябай майдаланат дептир. Бара-бара майдаланып кетет депчи. Анан Ормонхан мыйыгынан күлүп,
Сенин тукумуң кандай болот дегенде, Калыгул Уулуя мендейлер 100 жылда бир жаралып турат деген экен да. 100 жылда бир жаралганы ушундан бош керек далили. Чыныгы касиети бар адамдар сейрек да. Анан ушу адамдар, табыптар, ошо касиети бар адамдар, сиздер бири-бириңердин почеркиңерди билесиңер да. Анан ушу бири-бириңерди таанып, мисалы үчүн бирөө айрым кимдир бирөө сизге келип дарыланып, жарымын токтотуп башкага барган болсо, же башкада дарыланып жүрүп сизге келген болсо, ошону аныктап, мага чейин менден күчтүүгө барып турсуң, ошого бар. Же мага чейин богоп алып турсуң, анын алы жетпейт, мен кылып берейин деген сыяктуу практикада окуялар болгонбу? Болгон, мен сага бул азыр бир эки окуя эске түшүп атат, ушуну айтып берейин. Биринчиси бул эми баягы мен билгемин анын. Мага бир 75 жаштарда бир сакалдуу, мына Воронцов айынан бир ата келип атат көрүнгөнү. Ооруп келдим деди, ооруган жерин айтпайт. Чыныгы дарыгер оорулуу адамдын бейтаптын ооруган жерин сурабай туруп аныктап билиш керек да. Ошол эң биринчи илимдин, билимдин белгиси ошол да. Анан кээде сен өзүң эмнең ооруп келдиң деп сурап алып туруп анан диагноз койгондо бул да бир кандайдыр деңгээлде өзүнүн сапатын бере албай калат да. Ооруну сурабаш керек. Анан бир ата келип туруп мен тамырын кармап диагноз коюп берип, анан кийин ооруган жерлерин дегенде мен келген адамды көргөндө келген себебин гана сурап коем. Эмне себеп менен кайрылып атасың мага? Эми көпчүлүк адамдар келет, ар ким ар кандай себеп менен келет. Атам үчүн келдим эле, энем үчүн келдим эле, балам үчүн эле деп. Анан эгерде мен өзүм ден соолугум боюнча келдим десе, анда бизде тартип мындай дейм. Мен келген себебиңизди сурайм, сиз мага ооруган жериңизди айтпаңыз дейм. Сиз айтканда мага кызыкчылык жок аны. Сиз мени адаштырып коюшуңуз мүмкүн. Мен өзүңүз тамырыңызды кармайм, диагнозумду коем, өзүмдүн диагнозумду. Анан мен сизге ооруган жерлериңизди айтып берем. Анан мен айткандан кийин сиз айтсаңыз болот. Мен сиздин өзүңүздү бүгүнкү күндө билип ооруп аткан жерген сездергенде да айтышым мүмкүн. Анан сиз билбеген, сезбеген ооруган жерлерди да айтып калышым мүмкүн. Сиз ошону билгенин билем, сезгенин сезем, сезгенин сезбейм деп болгондой айтып бериңиз. Анан кийин сиз өзүңүздүн ооруган жерлериңизди, жалып кылган жерлерди айтыңыз деп. Анан ушундай тартипте эле тиги атанын кармап, тамырын кармап, диагноз коюп, анан өзүмдүн диагнозумду айтып бердим. Мен бир эреже менен ушунча жылдан бери иштейм. Десем анан уулум, мен сага разымын дейт. Рахмат, сен мени уже 50% айыктырдың дейт. Эми дарыңды берсең, мен 100% айыгып кетем деп. Анан мен өзүм таң калып атам, атам кандай? Мен сизди жаңы эле диагнозуңузду коюп атам. Анан кантип мен сизди 50% айыктырып койдум? Десем, бул диагноз коюш главный балам деп атат. Мен көп жылдан бери ооруйм. Мен өзүм деле медик болуп калдым оорунун айынан. Сен мен диагнозумду таамай койдуң. Муну койгон адам дарылаганды билет. Себеби мен сага ооруган жеримди айткан жокмун. Мен бир жолу бир терапевт врач кыз бар экен дейт, кирип көрүнүп, өзүм историямды алып барып берип, кызым мага көрүнгөнү келдим эле десем, тиги кыз менин рентгенде съемканы карап алып, мага айта албай атат дейт да, диагнозду коркуп атат дейт. Ошо көзү менен көргөн нерсени сомнение кылып атат дейт. Анан мен байкадым дейт, кыз кыйналып атат. Кызым, ал жерде менин бир өпкөм жок, кесип койгон деп. Бир жак өпкөм жок болчу дейт. Ошонун съемкасы менен сиздин өпкөңүз жок экен деп айта албай атат дейт. Рентген туура эмес болуп калып, уят болуп калам дейт. А сен рентгени жок эле бир өпкөңүз жок экен дебедиңби дейт. Бул бир ишендимби дейт. Экинчи сиз айттыңыз, мен айтыпмын, сиз илгери бир башыңызды алып травма алган экенсиз. Сизди бир мастер операция жасап, великий, ушунчалык күчтүү киши операция жасап, ошо кишинин билимдүүлүгүнөн сиз өлбөй аман калыпсыз. Атак өлүп калмак экенсиз. Деп айттым дейт. Ал Иса Акунбаев болчу да дейт. Мен мотоциклден авария болуп, ошол киши дежурствода болуп калып, мен өлүмдөн алып калган дейт. Мен ал Иса Акунбаев деген атаны көргөн жокмун, работасын көрүп жүрөм. Мен тамырдан кармап ошону мастер жасаптыр деп атам, аты жөнүн билбейм. Ошо сен айтып аткан мастер Иса Акунбаев болчу да, мен өмүр бою аке ата деп жүрдүм, ошо киши өлүмдөн алып калган деп. Анан мен 50% айыктым да, мына ошону билген киши сен мени мындай айыктырасың деп. Бул бизде болгон окуя да.
Анан эми бир жылым ол мындай окуялар көп эми. Бирөөнү мисал далил катары айтып берейин. Кызыл Орда жактан ушул Северный Казакстандан бир казак жигит келип даарыланып атат. Анан кийин бизде курс лечения 14 күн болот да. 4 күнү калган 10 күн болгон. Анан бизде ошо ортолукта бир тыныгы болуп калды, бир майрам болуп калды, айт болуп калды, ушундай 4 күн иштебей турган болуп калды. Анан ал казак жигит келип туруп, "Конбайке, мен үйгө барып келейин" дедим, "Уруксат бербейсизби?" деп. Анын үйүң каерде десем, Кызыл Ордодо дейт. Ал деген кайда жериң? 2000 километр. 4 күнгө чыдап турбайсыңбы? Анын барып келишиң, каражатың, убактың десем, "Конбайке, главный сиз уруксат берсеңиз, башка проблема жок. Өзүм барам, акчам да бар, барып келем" деп. Анан мен бул жерде бирөөнүн үйүндө жашап, квартирада кыйналып кеттим. Макул дедим, бар, бирок сен кечикпей кайра келгин. Деп анан кеткенден 4 күн бүттү, 5-чи күнү жумушту баштадым десем, тиги казак жигит жок. 1 күн болду жок, 2 күн болду, 3 күн күттүм жок. Казак дедим, начар жигит экенсиң деп историясын жазып койгонду, бияка коюп койдум. Келиш керек эле десем, анан бир жумадан кийин анан келиптир. Анан менин келинчегим ошол айтып калды. Ал менен чогуу иштейт деп. Өзү кесиби врач, жана менин мечтам деген ошол келечекте эки медицинаны бириктирейин деген ниетим бар да, бирок көп эмгек керек. Мен эле эмес, мен сыяктуу дарыгерлердин көп эмгегиңиз керек. Мен далилдеп көргөзүшүм керек, бул бар экен деген илимдин күчүн көргөзөйүн деген. Анан айтып калды, жанагы келбей жаткан казак жигит келиптир. Бирок өзү кирбей атат, келинчегим кирсин деп атат, өзү качып атат деп. Анан эми мага айырмасы жок, кире берсин. Деп анан жаш казак келин экен, келип салем ага деп аны саламдаштык алып, мен кайненемдин атынан представитель болуп келдим сизге деп. Ушундай деген жигит сизден дарыланды эле деп. Ооба, дарыланды эле. Жок, келбей жатат десем, мен ошонун келинчеги болом. Анан мен сизден биринчиси кайненемдин атынан кечирим сурайын деп келдим. Экинчиси рахмат айтайлы деп келдим. Эмнеге кечирим сурайсыңар, эмнеге рахмат айтасыңар? Мен жумушумду бүтө элекмин да. Десем, биринчиси күйөөм ушундай сизден уруксат сурап барган экен, баргандан кийин 4 күндөн кийин кайра кетем десе, кайненем жибербей койду дейт. Эми 4 күндүк лечениям деп кайра Кыргызстанга 2000 километрге барып, анан кайра 4000 километр барбайсың деп жибербей кой дейт. Мына жерде деле казактын дарыгерлери бар. Калганын ошол жерден улантып коесуң деп дейт. Жибербей койгон ошол жерде бир казак сакалдуу киши экен. Ошого алып барып тур, дарылатайын деп. Улантайын. Бул табып алды эле, табып деп атат да. Барса киргенден кийин эле тиги казак киши элдик табып экен ал дагы. Көрүп алан, ойбой, мен эчтемке дегеним жок дейт. Кирип отурганда эле, ойбой, сен деген Кыргызстанга барган турбайсыңбы? Үлкөн табыпка барыпсың. Анын жашы менден жаш экен, бирок илим күчтүү экен. Ал сени казак жок деп күтүп отурат. Узун үйү бар экен. Анан бул жерде тетрадтар бар экен, сен историяңды жазып коюп, казак жок деп отурат. Мен сени дарылоого кабыл ала албайм. Сен барып андан уруксат сурап келди, ошол жерден бүтүргүн. Мен дарылап жардам бере албайм. Ал киши баштаган үчүн аягына жүрөт. Кабыл албай коюптур. Бул деген баягы Кудай таламын бар экендиги. Мен ал эми Северный Казакстандарга барганмын, бирок ал кишинин ишине тааныбайм. Ал менин жасаган эмем аркылуу, өзүнүн касиети аркылуу, илимдин күчү, аян белгилер болот. Кудай таалам бир ушундай өзүнүн пендесинде аян белгилерди бериптир. Ошол аркылуу бүт менин өңү түсүмдү, жашымдын баарын айтып коюптур. Ушундай жигит экен, менден жаш экен, бирок илими менден чоң экен анын. Тагыш деген киши экен. Анан бала эшикке чыгып, анан үйүнө келип, анан энесине таарынат. Өлтүрдүң. Бул казагың эмдеген калба койду. Тиги кыргыз эми албайт, бар казагың бар дейт. Мен орто жолдо калдым деп. Бары кабыл алат жок. Сиз алып барасыз мени дейт, энесин. Мени сиз алып барыңыз. Айланайын, мен улгайган кемпир болсом, маяка жетпейм мен. Билбейм, сиз алып барасыз десе, анан кой, мен бара албайм, мен мына келинчегиңди кошуп берейин. Деп анан менин атымдан кечирим сурап, буну дарылоо деп.
Анан энем сизден кечирим сурады деп, анан biraz белек алып алыптыр. Эми казактар деле бизге окшоп жашайт да, курус сурут кейиз калтага салып алыптыр. Кемпирдин белеги дейт. Анан biraz тыйын алып алыптыр. Мен дагы кыргыздын баягы ата-эненин курут майын жеп чоңойгон жигитмин. О, майды курутту жейм мен. Бул акчанын кереги жок мага. Силер ушуну квартирага төлөп койгула. Силер менден 4 күн карыз экенсиңер, мен да 3 күн кошоюн, 7 күн дагы дарылайбыз деп. Дарылап, анан кетирдим да. Кийин анан 1 жылдан кийин бир туугандары келген экен, атайы келип рахматын айтып кетти. Кайненем салам айтты, кайным жакшы болуп калды, оорусунан айыкты, арак ичпей калды, бүт кулк мүнөзү өзгөрдү. Энем сизге салем деди деп. Анан бул жерде мында биз дарылап атканда мен дайым айтам, бардык нерсе адамдардын ишениме байланыштуу болот. Жүрөгүңөр тарткан жерден калбагыла дейм, а жерге сөзсүз баргыла. Жүрөк тартпаган жерге барбагыла, ал жерден жардам болбойт. Анан эгер мага келсеңер, до конца аягына чыгып келгиле. Же келбегиле. Эгер мен силерди дарылап калсам, аягына чыгарам же албайм. Мен алдымбы, кетип калсаң аркаңдан издеп барам мен. Эмнеге келдиң эле деп. Бул деген оңой жумуш эмес. Мен мында бир жумуш жоктон отурган жерим жок. Мен сооп табам деп ар бир адамды айырмасы жок, жашына, бала, уулу киши. Ушул адамды алган болсом, мен күн-түн ошонусу менен иштейм. Адамдар баягы баарыбыз бири-бирибизге окшош болгон менен организмибиз ар кандай. Мисалы сенин канын группасы 1-чи группа, меники 2-чи группа, бул жигиттики 3-чи группа. Демек биз 3 башка адамбыз. Сага берген таасир мага реакция жүрүшү мүмкүн, а буга такыр башка таасир бериши мүмкүн. Ошон үчүн бардык адам бир жерден дарыланат, бир жерден мындай болот, шифа болот дешке мүмкүн эмес да. Мына ушундай ыргаттуу көрүүчүлөр, эртеден берки маегибиздин байкап болушуңуздар керек. Туура жолду табуу менен кандай оору болбосун, ondan айыгууга мүмкүн экен. Комбайке, мына ушул китептерде ыраазычылык каттар жөнүндө жазып калдык, айтып калдык жогоруда, ошол сөздөрүбүз куру болбосун. Ушул китепте күтүлбөгөн белек деген тема менен сизге ыраазычылык кат жазган Саякбай деген атабыздын каты бар экен. Каттын ээси менен биз маектешкенге мүмкүнчүлүк болду да. Азыр ошол атабыздын маегин, пикирин көрөрмандар менен чогуу көрөлү. Бул ата күтүлбөгөн белек деп жазган себеби кызы ашказандан рак болуп, врачтардын айтуусу боюнча өмүрүнүн кыска экенин диагнозун дактан айтышкан экен. Анан сизге келип дарыланып, аман калып, мынакей ата чоң атасы мынтип ыраазычылык кат жазып отурат. Азыр ошол пикирди, маекти бирге көрөлү. Elhamdülillah, 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 Rabbil alemin, ve la kuvvetu lil muttaqin, ve salatu ve selamu ve Resulü Muhammedin, ve la ali ve sahabi ecmain, amma ba'd. Bardık maqtalar çeksiz alam yaratkan, canı özü yaratkan, alam onurunu taratkan, bütün alam terbiyeleşi bergen Allah olsun. Bardık salat selam dualar özünü süyüktü, ulu ahirki Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve nübülesine cami peygamberler olsun. Ey yaratkan amına uşu yerge gelgen. Bizim maksatımız şu tavapçılık, biz bayırtıdan bu, hazırkıdan bu. Bayırtıdan şu geledet bizim tavapçılık. Buna tavap turalayda durgan bozak biz şu Atayolu Kuvaşbek'tin okuyasında çak buladı. Buna uşulda da bizge köp yardımda kılıp çıkıyor. Biz şu kişinde köpten beri tanış buluyoruz. 2010 yıldan beri şu adam menen baylanıştırıyoruz. Şu özü tavapçılık men ellerde darlap, şu köp ellerde soğuk bulup çıkıyor. Aynen şu köp yıl bol ketті, şu aşkazandan rak bolup ölgen. Ondan keyin özümdün yoldaşım, ömürlük yoldaşım da şu rak bolup, aşkazandan rak bolup kaza olgan. Ondan keyin şu kızım da oşunday bolup, orup, yani ayla getkende şu doktor kap kelsek, şu uçukta da valinse kalıp barıp, şuradan bir profesör görüp, hazır bir erten operasiya alacak degen. Oşan menen barıp operasiya kamdanıp, erten menen turup gelip, şu Kuan Tavup'tun kavarın bir yerden uğup, uşağa zıvant etip sırasak, şu makul, şu yardım kılmasanız bu olup et, şunda operasiyaya girgen turabız. Uşadan men özüm ele sezip duram, üstüden çıkmasına. Uşadan yağla üstep, şuğa men baylaşsam, şu bir alıp gelip görüm istedi, alıp barıp gördüm. Alıp barıp görüp, uşadan var görüyorum, men elle aytı, eğer doktorga dele
Var bir расписка жазып бересіз. Бізге дағы распискасы берсеңіз болады эле, бирок мен сізді көріп тұрам, қинап тұрасыз, şu распискасы жоқ эле, сіздің қызыңызды көріп берейін, жоқ дегенде операцияға даярдап берейін деп айтқан. Ана болып тұр деп, ошо кишиге алып барып бергіздім. Бүт диагноздорун коюп, тиги кылып, атып, ошо жерде отургандардын арасына кошуп, отургузуп, ошону менен 3 күн дарылап, жакшы оңолгусуп калды. Мына эми операцияга эми алып барсаңыз болот, эгер кааласаңыз бул жерден дарылана берсин, кааласаңыз больницага алып кете бериңиз деди. Жок, мен бүттү, сүйлөгү меники деп, ошол жака тапшырдым, өзүң эле дарылап бер деп. Ошону менен 15 күн ошол жерде дарыланды, ошодон таптатынакай болуп айып чыкты. Ошо күзүдөн кайра алып барып түштүк, эч кандай ооруп жок. Ошону менен ошо күзүгө тартып атканда да доктор сурады бизден, эмне бир жака алып бардыңар? Ооба, бир жака табып калбады эле, ошо табыпка бара бер эле, биякта доктурлар бычагын кайрап турат, болбойт. Жакшы болуп калат, эчтеке жок, эч кандай оорусу жок, нормальный болду деп. Ошо 2010 жылдан бери ошо дарыландык, ошодон ага чейин ошо айтып өттүм го, кайненем да каза болгон ашказандан, өмүрлүк жолдошум да каза болгон ашказандан, ошо кызыма дагы келип ошо көчүп тукум буйду экен. Ошо менен баары ошо жерден дарыланган. Мына ошол жерден жакшы болуп чыгып, азыркыга чейин күбөлдөп оокатын кылып жүрөт. Дагы бир айта кетчү нерсе, ошо менин балам бар эле, неберем болот. Ушул дагы ичинесинде талма болуп, ооруп, антип жыгылып калчу эле. Ал оозун ушу кенедей баланын оозун капшык менен раң ачат элек. Мына ошол бала дагы ошентип жүрүп, мен дем салып койчу элем, дем салып койсом бир 3-4 күн, 5 күн ушундай жакшы болот эле, кайра кармап, ушундай кыйнап жүрчү эле да. Ушуну да алып келип туруп көрсөттүк элек. Ошол көрүнүп, ошодон таптатынакай айыгып, азыр тиреле болсо деп жүрөт. Чоң мына үйлүү жайлуу болду. Менин ошо өзүмдүн дагы бир туугандарым баардыгы, байке жеңелерим, ага туугандарым, кан журттарым, бүт сырттан келген иши бийлик чатчыктарым баардыгы, тең туштарым баары ошол жактан дарыланып ошо жакшы болуп кетип атат. Мен көп нерселерди көрдүм, сүйлөбөгөндөрдү сүйлөткөнүн көрдүм, көзү көрбөгөндөрдү көргөзгөнүн көрдүм. Бул кишиге абдан көп эле мужизаларды берген Кудай Таала. Кудай Таала өзүн сүйгөн пендесин ушундай кылып койду экен. Аллахтын өкмүн толук такыбалык менен аткаргандыгы үчүн ушул ийгиликтерге жетишип атат. Мен деле мына өзүм Куран окуйм, намаз окуйм, араб тилинде Куранды кадимкидей окуйм. Баардыгын эле алам, бирок ошо мен деле мунун башында ишенчү эмесмин буларга. Мына өзүмдүн практикам ошо бар. Көрүп билгенден кийин анан кадимкидей ишенип эме кылып калдым. Табып Кубанычбеке деп атын атап койдум. Ак деп билип Алла алдында бармагың, арзан эмес кымбат жолду тандадың. Арулантып, асыллантып тилиңде адамдарга чын көңүлдөн арнадың. Ару акта айкөлдүктөн тайбадың. Ажарыңдан нур төгүлүп жайнадың. Алла Таала буйруганын аткарып, ак пейилиңди адамдарга жайганың. Адалдык бем жараткандан жалгаган, инсандардан бир өзүңдү каалаган. Алла Таала болгон күчүн берет деп, Алла өзү адамдардан тандаган. Өзүңө бул жашоодо бакыт каалайм, дүйнөдөгү жакшылыктын баарын арнайм. Өзүң үчүн башым ийип кызмат кылып, бир сен үчүн ыр жазуудан дал эте албайм. Күтүлбөгөн белек деп өзүнүн жазган ыраазычылык катын жазыптыр. Ыраазычылык каттарды мен жана айттым, канча 5 далилден кийин деп. Анан кандай адамдар жазат? Муну бардык эле адамдар жазбайт. 100дөн 1 адамдан алдык десек туура эле болот. Себеби кээ бир адамдар мындай болот. Менин ооругандымды эч ким билбесин, айыктым болду кеттим деп кетип калат. Ал адамдын өзүнүн ыктыяры. Кээ бир адам айтат, мен дей болуп ооруп кыйналган адамдар болсо үмүтүн үзбөсүн. Бир жерден болбойт десе ошол жерге отура берип башка жактан да айласын издесин. Мына мисалы мага бир жерге барсам, акыркы чекти койгон. Бул болбойт, айыкпайт, хронический, мирис, өмүр бою дары менен жаша. Же болбосо операция кылыш керек дегендей чечим кылган. Мен бир жерге келип операциясы жок, башкасы жок эле айыгып кеттим. Демек, үмүт кылыш керек экен. Кудайдан сураныш керек экен.
Ümitsiz bir şeytan deydi, adam ümit kılış gerek eкен деп. Анан бул атанын жазып аткан каттын маанisi күтүлбөгөн белек дейт. Эмне үчүн күтүлбөгөн белек? Бул өзү дин боюнча билими бар, Куранды котора алган киши, эки жолу ажыга барып келген киши. Бул ата күтүлбөгөн белек дегени өзүнүн бай кайненеси ашказандан рак болуп каза болуптур. Андан бир топ жылдан кийин өзүнүн байбичеси да ашказандан рак болуп каза болот. Üçüncü, ушул ооруга кызым да чалдыкты. Бул жерде мына жана генетика деген бар да, генетический. Тукум бугун. Ошонун дарысы жок деп атат. Кээ бир адамдар ошого көнүп калган. Менин атам давлениясы бар эле, мен деле давлениям. Менин атамдын көзү көрчү эмес, мен деле көзүм көрбөйт. У нас это в роду деп коет. Бирок ошонун дагы дарысы бар да. Бул жерде маани, себеби бул ата жазып атат, кайненем каза болгон, байбичем каза болгон, эми кызым да каза болот деп мен күтпөй алгам, шифа болбойт деп. Тери менен эле сөөк калган, ушунчалык стационный болгон, арык болчу. Анан мен тамырын кармап көрүп, жогоруда бүгүнкү айткандай эле диагноз менен коюп, мунуку операциядан жакшы болбойт. Дары чөптөр менен да болот. Буга бир гана нерсе бар, Курандан. Ошол жерден бир курс лечение алдыбы, эки курс лечение алды, эсимде жок, шифа таап, айык кетти. Мен жанагы айтып аткан сөздөрүмдүн баарына далили катары, кайсы жерден дарылансаң да ошондон кийин көп жыл кайталап оорубасаң, ошондо айыктым деп айткан, айыктырдым деп. Мен Кудайга тообо дейм, ар бир айткан сөзүмө тообо дейм, шүгүр дейм, алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, алкыш жалгыз Аллах Таалага таандык деп. Ушу карындашыбыз 2010-жылы болсо, быйыл 13 жыл болду да рактан айыгып өмүр сүргөн. Ошол 13 жылдан кийин бир жылдай келип көрүнүп жүрдү. Андан бери 12 жылдан бери бир таблетка ичкен жок, өмүр сүрүп атат. Бул жаман оору ошондон айыкканына 13 жыл болуптур. Бул далил болуп атат. Биздин китепте жазган каттардын баардыгын Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө баары тирүү арабызда жашап атат. Эми өтүп кеткен кишилер да бар. 30 жыл деген мага 70 жашта келген болсалар 100гө чыкты да, бул аламда жок. Ошондой кишилердин да каттары бар. Ошол далил катары бул киши биринчисин мына кээ бирлер элдик медицинага ишенбе, кээде биздин дин өкүлдөрү ал болбойт, анан бул ширк банда деген деп атат. Бул киши эми бул атайын кесиптин ээлери болот да. Мисалы ал киши деле Куранды билет, менден көп сүрөлөрдү билет. Бирок ал киши молдо болуп атат да. Мен табып болуп атам да. Ушул жерден бир нерсени кошуп айтып кетейли. Молдо деген эмне, ким, табып деген ким, бүгү деген ким, бакшы деген ким деп. Ушул жерде да бир кичине маалымат бере кетейин. Себеби биздин баягы сен бир сурооңду айтып кеттиң, элге туура маалымат жетпей таат деген туура да. Айтыш керек, коркпош керек, барды бар деш керек, жокту жок деш керек. Кээ бир учурда мына биздин адамдар мисалы бир алымды раматылык чубага айтты эле. Бир алымга суроо бериптир. Мисалы мына тамак ушул арамбы, кандай дейсиз десе, ушуга жооп бере албай, эгер мен арам десем, арамдыгын далилдешим керек. Далилдеш үчүн мага көп далил керек. Эгер муну адал десем, адалдыгын далилдешим керек. Ага да көп далил керек. Ошон үчүн мен муну арам дей албайм, макру дейм, кире экен деп. Кутулуп кетиптир да айлатат дейт. Эгерде ошол алым айта албай аткан болсо, мисалы, мына кээ бир адамдар бир нерсени көрүп, билип айтса, же болбосо ошого бир тажрыйбасы болсо, билими болсо, же колунан бир иш келсе, буга ишенбе десең, далилиң менен. Далили жок эле бирөө ая болбойт, ал айта берет, ал мындай деп. А сен ошоңо жооп беришиң керек, далил берип. Бул жерден мисалы кээ бир кишилер мага дагы мени молдо дешет. Молдо. Мен айтам, мен молдо эмесмин. Ким намаз окуса эле, ким Куран билсе эле молдо эмес. А молдо деген атайын билими бар киши болот молдо. Мен табыпмын дейм. Табып деген сөз бул медик дегендей эле сөз. Анан молдо менен табыптын айырмасын айтып берейин. Бирөөлөр молдого барып дарыландым дейт, бирөө көз ачыкка бардым дейт, бирөө табып дейт. Адамдардын өздөрүнүн баштары айланып калды. Кимиси толдо билбем иши кылып дем салат экен, анан төлгө ачат экен дейт. Молдо төлгө ачпайт.
Молда деген мұғалім да, педагог. Бұл қаттан қырғыз тілші мұғалім дегенде, араб тілші мұғалім. Бұл адамдың сауатын жояды. Маға грамматиканы үйретеді, арамадалды үйретеді, адеп ақлақты үйретеді. Ал эми тауып деген бұл молда емес та. Мен мысалы өзімді бірінші таныштырғанда айтам, мен тауыппын. Алхамдулилла мұсылманмын, 5 уақыт намазым бар. Бірақ мен молда емес, мен жаназа түшіре албаймын мен. Мен талбаймын мысалы. Бұл медик деген дейді. Құдай Тағаланың берген қасиет бар. Тауыптардағы 3-ке бөлінеді да. Өзі тауып дағы 3-ке бөлінеді. Жаңағы терапевт, хирург дегенде сынықшылар болады, кастаправ деп қояды. Бұлар сынған емелерді ұқпыш еме қылған қасиетті адамдар бар. Илгери мына таласта халық аке деген халық аталар бар болчу. Бұл научный доказанный еме қылған кишилер де бұлар, дүниеге танылған кишилер. Тауып сынықчы. Анан чөп менен дарылаған тауып, анан Құран дуа менен тауыптар да мисалы ошондой. Тауып ошол, молда менен тауыптын айырмасы ошол. Анан кийин бүбү бакшы деп коет. Бул бакшы деген илгертен болгон, бул да күчтүү илим. Азыр биздин Кыргызстанда бакшы деген жок, такыр эч ким өзүн өзү бакшымын деп айтпайт. Бул деле илим эмнеге уялат, эмнеге качат алар? Бакшы деген бул жана психолог, неврологторду заминат эте турган киши. Бул деген аябай күчтүү кесип. Бул деген жана жин ооруларын, жана жин шайтан кирип кетти, 3 тамга кирип кетти деп айтып атышат. Ошолорду дарылай турган кесип ошол бакшы. Алардын колунда камчысы бар. Илгертен мына Алтайда шамандар бар, биздин туугандар. Тибетте шаман деген бул Гитлерлерден бери иштеткен бул шамандарды. Анан азыркы мезгилде бул бакшы десең кара экен, анан кара иш кылат экен деп, уят экен деп, бакшылардын баары өзүнүн атын тауыптын деп алды да. Мисалы невропатолог мен деген терапевтмин деп алды да, аны деген айтпайт. Айтпаш керек, ошолорду тандап чыгыш керек. Мына азыр биздин немеде жин оору деген аябай көбөйүп кетти. Жинолог деген кесиптин ээлери дагы чыкты го. Балким ошолор өзүн жинолог деп алган жокпу? Жок. Жинологмун дегендер ал молдакелер болуп атат. Ошондо бир 5-6 кишини жыйнап алыптыр. Мен атайын жинологмун деп чыгып алып, жиндерди чыгарып атат да. Эми мен бирөөгө мындай түз неме айтып туруп, душман ашыргым келет, тийишким келбейт. Негизи жинолог дегенде ошол бакчылар чыгарса туура болмок. Молдо жинолог болушу кыйын. Себеби жинди чыгарыш үчүн жинди көзү көрүш керек да. А молдонун көзү жинди көрбөсө, менин көзүм мисалы жинди көрбөйт да. Мен кантип чыгарам аны? А тигилердин касиети бар. Алар ошолор менен сүйлөшүп, мушташып, илгерите керегелерге түндүктөргө менен секирип чыгып кеткен. Бакшы ойнойт дечи, кыйкырып өкүрүп. Ошолор акыры ошону алып жеп, кетирип, ошолорду жиндерди байлай турган дубалар бар. Ошолор чыгарыш керек. Вот ошолор жинолог бакшы деген. Анан бул ошол азыркы мезгилде бизге да ушундай адамдар кайрылат, жин кирип кетти, тигиндей болуп кетти деп. Ошол жин кирип кетти деп айткандын өзү да туура эмес да. Бул вирус. Тигил адам таза адам. Галлюцинация болот, башка случай болот. Ошо бирдемкени ашыкча сүйлөп калса эле сага жин кирип кетти десе, тигил адамдын молдуна молдатты, жин кирди дейт. Анан түндө уктап атсаң, патолог кычырап кетсе, жин келди. Бутун кычышып кетсе, жин тирмеп атат деп. Акыры ошо вирус чоңоюп, тиги точный жинди болуп калат ал. Ошон үчүн дарыгердин бир сөзү менен адам өлүм астында жаткан адам туруп айыгып кетет. Дарыгердин бир туура эмес сөзү менен жинди болуп калат, жинолог деп. Жин адамга кире да албайт. Бул чоң бир нерсе бул. Бул аябай чоң тема да. Азыркы мезгилде аябай көбөйүп кетти. Жинолог, жин чыгарып атам, байырымда ушу бирөө келиптир, мага бир алым келип алып үйүмө жин чыгарып атат деп. Алым деген ал профессор, чубагажы алым. Абдушукур Дамулауз алым, булар профессорлор, булар лекция окуйт бул. Мозгду тазалайт. Анан үйлөрүнө кыдырып алымдар окуп жүрөт деген болсо, бул профессор үйлөрүндө приюкка сайып жүрөт дегендей болуп калат да. Коомдойт азыр Кыргызстанда бизде боордун цирроз оорусу аябай күч алган. Мына ошол сиздин китептеги ыраазычылык каттарда ошол боордун цирроз оорусунан айыккан жигиттин каты бар экен. Ошол жигиттин өзү менен дагы маектештик. Расул аттуу жигит азыр көрөрмандар менен бирге ошол жигиттин пикирин угалы.
Мен Базарбай уулу Расулбек 2019 жылы оң жак кабыргамдын асты ооругандыгына байланыштуу врачка көрүндүм. Врачтар боордун сироз оорусуна чалдыкканымды айтышты. Индияда жакшы адистер бар экендигин уккандан кийин Индияга барууну чечтим. Индияга бардым. Ал жактан врачтар көрүп, Кыргызстанда кандай диагноз койсо, ошондой диагноз коюп, боорумду трансплантация жолу менен гана айыктырууга болоорун айтышты. Максимум 2 жылга гана барышын айтышты. Кийин Кыргызстанга келгенден кийин Бишкектен Кубанычбек Табып жөнүндө угуп бул жака келдим. Мени текшерип көрүп, айыктырууга болот экенин айтты. Ошол күндөн баштап эле дарылана баштадым. Мага айтылган эрежелерди так сакташка аракет кылып, тырышып, ыкылас коюп дарыландым, дарыларын ичтим. Эң биринчи Алланын керемети менен, Кубанычбек Табыптын эмгеги менен, анын дарыларынын касиети менен шыпа таптым, айыктым. Врачтар 2 жылга гана жетет дешкен эле, азыр эми мына жакында 5 жыл болоюн деп турат. Өзүмдүн боорум менен Кудайга шүгүр мына жакшы жүрөм. Эч кандай трансплантацияга муктаж эмесмин, Кудайга шүгүр. Мен ошол Индияда операция болгон адамдар менен сүйлөштүм, жолугуп, өздөрү менен, өз ооздору менен айтышты мага. Операциядан кийин ар дайым дары ичип жүрүш керек болот экен. Болбосо тигилген жеринен ириңдеп кетет экен. Анан да кайрадан пересадка кылдырганы барган адамдарды көрдүм. Өңдөрү сапсары болуп, кайрадан пересадкага келдик деп отурушту. Ошолорду көрүп, ачыгын айтканда корктум. Өзүбүздөгү табыпчылык менен дарыланууга ишенип, ошол табыпчылык менен айыктым азыр. Кудайга шүгүр, эч кандай боорго дары ичпеймин. Тек гана ушул Кубанычбек Табыптын дарыларын ичем. Айылдан келген сайын көрүнүп турамын. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, Аллахка чексиз мактоолор болсун. Кубанычбек Табыпка кайрылып дарылангандан бери жашоомдо жакшы жаңылыктар болду. Кыздуу болдум. Анын да ден соолугу жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүм дагы ден соолугум жакшы, башка жерлерим дагы ооруйт эле, алар дагы жок азыр. Эч кандай дары ичпейм. Эч кайсы жерим оорубайт, Кудайга шүгүр. Кубанычбек Табыптын үй бүлөсүнө бактылуулук каалайм. Эч качан оорушпасын, ар дайым ден соолукта болуп, 2 дүйнөлүк бактылуулугун берсин Аллахым. Дагы да мага окшогон муктаж болгон адамдарды дарылап жүрө беришине тилектешмин. Сероз Печенова. Бизде да мындай аябай тяжелый деген оорулар бар. Ошолордун бири экен. Анан эми биздин да ушул жанагындай саламаттык сактоо жака кошкон салымыбыз бардык түрүндө эбейм. Кээ бирлерин таап айыктырып жүрөбүз да. Буга да факты далил бар. Былтыр эле 3 кишини дарылагам мен. Ошонун бирөө силерге маалымат бериптир. Ошол Ноокат районунан келген Расулберди деген жигит экен. Бул өзүнүн интервьюсунда айтып атат. Алда марафон кылып элден жыйнап, апасы айтып атат $60,000, аяк-баягы башы тамды сассам деле $60,000 болбойт экен. Башыбызга ушундай бир кара түн түштү. Эл жыйнап берди де, достору бар экен, туугандары бар экен, эл бериптир. Бирок ошондо деле акчабыз жетпей жаткан дейт. Анан бирөөлөр аркылуу себеп кылып сизди угуп калып келдик дейт. Мен тамырын кармап көрүп, жана бүгүнкү айтып аткан сөздөрүмдү айтып атам, гарантия жок. Мен багы мүмкүнчүлүк бар, ошону карайм. Мүмкүнчүлүк барлар бар, анан мүмкүнчүлүк өтүп кеткен болот. Кээде шанс бар, жок дейбиз. Эгер ошол 1000ден 1 шанс болсо, мен ал адамды кармайм мен. Анан ушул жерден дагы пайдаланып айтайын деген, мен оорудан коркпойм мен. Мен адамдардан корком. Оорудан эмес, адамдан. Себеби адам сабырдуу болуш керек. Динге, Кудай Таалага ишенген адам болуш керек. Ушундай адамдан көп нерсе талап кылынат да. Оорудан коркпойм мен. Түрдүү ооруларга өзүм илимди салып көрдүм мен. Адам ишеничтүү болсо,
Ал адам мага ишениши керек, мен ошол адамга ишенишим керек. Ошол мен айткан нерсени ийне жүйүнө чейин так аткарат деп. Аткарбай койсо, мени көрбөй калды деп режимди бузуп койсо, кошумча дары ичип койгон болсо, менин дарымды бузат. Анан ал жерден чоң бир жаман нерсе болушу мүмкүн да. Анан ал менден жашырып айтпай коет. Мисалы, бирок эми мен Кудайга шүгүр тамырдан карма баары бир ичкен тамак ашын билип турам мени. Муздак ичтиңби, ысык ичтиңби деп. Ушул жигиттин эмеси биринчи айыгып кеткенде Кудай Таалам өзү өмүр берди, шифасын берди. Экинчи менин эмгегим, үчүнчү өзүнүн аракети. Өзү жашаганга күрөштү оору менен. Ажал менен кармашты, оору менен жашайм деп. Мен айткан режимдин бир да пунктун бузган жок. Шунчалык темирдей тартип менен кармады. А биздер мисалы айтып коет, наука требует точность дейт. Билимде тактык болуш керек. Сен мынчада иштедиңби ошондо, мынчада жат дедиң, мында туруш керек. Эмнени ичпе дедиң, аны ичпеш керек. Ушундай адам аткара ала турган эле эреже, бирок кээ бир адамдар ушундай жеңил болот да. Мен каалабай атам да, анан тажап кеттим да деп. Тажай турган деле нерсе жок. Анан ушул жигит өз аракет кылды. Индиядан больницадан ошол жерден угуптур биздин маалыматты. Анан мага келген экен, келсем ошо врачтар акыркы вариант трансплантация дейт, только боорду алмаштырыш керек, донор табыш керек деген дейт. Анан мен тамырын кармап көрүп, бир мүмкүнчүлүк бар экен балам. Эгер өзүң аракет кылсаң, ишенсең, ата-энең макул болсо, муну кабыл алыш кыйын. Адам айыгып кетсе, рахмат аз эле болот. Айыкпай калса, доосу тоодой болот да. Бул деген биздин мына өмүрүбүздүн жарымы ошого кетет да. Аябай бирөө болсо дарыгер болсо жыргап атыптыр дейт мындай деп. Жыргагыл күндөр да бар, ыйлаган күндөр, ыйлаган түндөр да болот да мындай. Силер мага өзүңөр сыртыңардан ыйлап келип даттанасыңар, а менин жүрөгүм ичинен ыйлайт. Силер жакшы болгонго чейин менде уйку жок. Силер жакшы болгондо анан мен уктайм деп. Оор кесип да. Анан дарылоого кабыл алдык, Кудайга шүгүр. 1 курс, 2 курс лечение алды. Бизде курс лечение 14 күндөн болот. 1 курс, 2 курс, 3 курска чейин болуп калышы мүмкүн. Бизден дарылангандан кийин Кудайга шүгүр врачтар ашып барса, бул боор менен 2 жыл жашайсың. Эң көп болсо. Ага да жетпеши мүмкүн. Андан кийинки жашоо ачык эле айтып коелу. Өмүрүңө коркунуч бар. Бул боор менен жашай албайсың деп. Анан Кудайга шүгүр ушул жерден дарыланып, менде бир 3 жылдай учетто турду. Мен биринчи дарылайм, кетет, 1 айдан кийин келди, 3 айдан кийин кел, 6 айдан деп мындайларды. Биринчи дары менен жаша, анан дарысы жок жаша. Анан мага көрүнүптүр, анан мага көрүнбөй жүр деп. Ошондон мына жакында келиптир. Мен дайым жүрөгүмдө буларды унутпай эстеп турам. Кече эле жакында бир жигитти дарыладым эле боордон деп. Анан келип мага айтып атат, мен сизден дарыланганыма 5 жыл болду дейт. Ой, сен кече эле кетпедиң? Ой, 5 жыл болду. Кудайга шүгүр мен бир да дары ичкен жоктум, сакайдым, калыс айыктым. Мына өзүм далил күбө, ата-энем бир туугандарым күбө. Мына мен сизден дарылангандайын 1 жылдайын кыздуу болдум деп. Кызымдын атында мен коюп бергенмин, София деген кызыбыз бар. Бул адамдын өмүрүнө өмүр кошулуп, азыр мындай ден соолугу чың, иштеп үй бүлөсүн багып жашап атат. Мына сероз деген оор катып калган да. Анан мунун дагы дарысы бар. Биринчиден бир чоң кырсыктан сероспочин деген донор табыш керек. Ал бирөөнүн органы бирөөгө түшөбү деген. Мен ал жак такыр жок, ал болбойт дегенден алыспын. Болгон айыккандар деле бар. Биз ошо биздин мусулманчылык, таапчылык илимдин күчү менен биз кичинекей киши болуп, бир чоң ооруларды айыктырып атабыз. Эч кандай чоң дарыгастырыш аппаратыбыз жок. Башка мындай чоң мүмкүнчүлүктөр боло турган колдообуз жок. Өзүбүздүн гана жеке мээнет менен, өзүбүздүн күч убакыт менен күн түн иштеп мына Кудайга шүгүр сероз печон дегенден айыкты. Азыр мекендештерди карасаң ыйлайсың. Эми кээ бирине Кудай деле кыргыздарда бир жакшы сөз бар. Мени кыргыз элден, жерден айлансаң болот. Ар бир адам өзүнүн элин, жерин сүйүш керек, патриот болуш керек, улутчул болуш керек.
улутчул болгондо дагы менин улутум бар, калган улут жаман дебеш керек эмес, просто өзүңдүн улутуңдун баалуулугун баалап өйдө көтөр деген. Мен дагы бир кыргыздын жаранымын, кыргыз дегенде. Кээ бир мезгилде мындай бир адамдарга мындай бир ыңгайсыз нерсе болгон, башка бөтөн улуттагылар бирдемкени айтса десе баары кабыл алып кылат да. Тиги Иван мынаны иштеди эле ичип атабыз дейт да. Оны эч ким текшерген жок. Мына мындан мурун 2 жыл мурда жана биздин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Мейшеналиев коргошунду иштеле бул болбой калды, туура эмес айланайын деп тим эле ызы чугулуп ошону иштеп ажообуздан бери биздин кыргыз аталарыбыз илгертен колдонуп келген коргошун дегенди. Ишти ал киши өлгөн жокко. Эмне болду? Ошол кишинин ордунда бир Иван болсо, бүт кыргыз ичмек, Иван ичип атат деп. А бул киши ичсе болбойт деп. Дарычылыгы бар да, бул киши деген медициналык билими бар, ошондо иштеген киши. Анан ушундай жерде биздин баягы өзүбүздүн ата-энелерибиз, мен мисалы кээ бир илимде сырлар бар да, түрдүү ооруларды дарылап жүрөм. Ошонун кээ бирлери бабушкин дедушкин методдор. Илгери түкүрүп койчу эле, сүфтөп койчу эле айыгып кеттим деп. Мен ошолорду өркүндөткөм, мен ошолордун жасаган нерсесин заманбап кылып туруп, алымча кошумчасын коюп дарылап атабыз да. Мына ошол далил. Мына Токтогулда бир кызыбыз жүрөт. Бул сероз печинда деген ана немеси альвеококкоз. Операция болбойт деп. Турциядан болбойт, Кыргызстандан болбойт деген. Шифатабы айыгып, азыр бир кыз төрөгөн ал дагы. Мына азыр Токтогулда бактылуу өмүр сүрүп жашап атат. Анын да каттары бар. Сероз печин. Эки эле пациент айтып коём мындай. Комбайке, чындап келгенде, Алла разы болсун сизден. Жасаган эмгегиңиз, медицина тармагына элге болгон баталарыңыз, жакшылыктарыңыздын баарын өздөрү көпкен. Анын бардыгын мен бул 3 китептен окудум. Бул берүүнү көргөндөн кийин дагы, ушул китептерди окугандан кийин дагы сизге рахмат, ыраазычылык айткан миллиондогон кыргыз чыгарына эч кандай күмөнүм жок. Анан табыпчылыктын, кайып дүйнөнүн дейбизби, айтор өтө терең, өтө чоң алам экен. Бир отуруп, бир маектешүү менен мунун бардыгын ачып берүү мүмкүн эмес экен. Комбайке, бүгүнчө маегибизди ушун менен токтотолу. Анан бул берүүнү көргөндөн кийин сөзсүз угармандарда, көрөрмандарыбызда суроо болот. Ошол суроолор менен анан мына ушул китептеги эми ар бир кат жазган адамдын каты өзүнчө бир керемет экен да, Алла Тааланын керемет экен да. Ошонун ар бир кат жөнүндө дагы маектешсек дагы туура болчу да экен да. Айтор, маегибизди бысмылла деп эми баштадык. Буюрса дагы элдин суроолору менен мына ушул китептердеги Алланын кереметтери жөнүндө дагы буюрса маек курал алдыда. Бизде кээ бир мезгилде жалаң эле мен бул көптөн бери айтайын деп жүргөн оюм эле азыр оюма келип калды. Биздин мына жерди алышыбыз керек, кенди чыгарышыбыз керек, балдарыбыз, келечегибиз эмне болот деп эле материалдый жака бөлүнүп кеткен да. Биздин yurt başılar, el başılar, kendi kantayız, emni salabız, emni kurabız dep. Bul ikinci meselede birinci amanat degen var, can deyin soluk. Bizdin elderdin, bizdin baldardın geleceğin deyin soluğuna göngül mani oyduğuday verilmey aytat. Oşol biz kaldırgan baylıkты, biz kaytalgan birlikti faydalanıp koldonuş üçün bizdin baldarımızın, neverelerimizin deyin soluğu çın boluş gerek de. Deyin soluğun bolbosa biz keyde aytabız, birinci baylık deyin soğuluk dep. Ар bir aş toylarda aytabız, bирок ошого маани бербейбиz да, кыянат. Deyin soğuluktu, salamatlıkты birinci orunga koyuşubuz gerek. Болгон каражатты ошого айырмасы жок, кайсы медицина. Ушунчалык bir учурунда кароолордон өткөрүп, текшерүүлөрдөн, прививкаларды, башка нерселерди мындай bir мамлекеттик деңгээлде bir программа кылып, ар bir район, аймактарда элдин баары мындай bir текшерүүдөн өтүп тура тургандай кылып. Саламаттык сактоого, deyin соолукка көңүл бөлсөк деген гана нерсени айттым. Deyin соолугуң болсо келечегиң болот. Deyin соолугуң болбосо сен алтын дүйнөң, падышалыгың бир тыйынга татыбайт, анын үзүрүн көрө албайсың. Ошон үчүн баарыңыздардын deyin соолугуңуздар чың болсун. Кудай таалам ушул кыргыз элимди асман жерден келген апааттардан, ички жана сырткы душмандардан сактасын. Азыркы мезгилде ушул
эл башы, журт башчыларыбыздын элге үчүн кылган кызматтары элдин бир пайдасына болуп, мамлекетибиз өнүп өсүп, жакшы заманда жашайлы. Менин каалоом ошол. Ден соолукка көңүл бөлөйлү. Ардактуу көрүүчүм, бул маектен кийин сиз эмне дедиңиз билбейм. Бирок мен Кудайга тобо дедим. Жаратуучу Аллахтын кудуретине шүгүр келтирдим. Томография, УЗИ, рентген аппараттар канчалык өнүкпөсүн, сиз менен биздин сөөгүбүздү, этибизди эле көрсөтө алат экен. Бирок көп оорулардын башталышы болгон, кубаныч менен кайгыбыздын эпицентры болгон жан дүйнөбүздүн абалын чагылдыра албайт экен. Аны сезип, көрө алган, байыркынын баалуулугун бага билген, үзүлгөндү улаган, Кудай деген Кубанычбек агабыздай касиеттүү адамдар бар экени албетте сүйүндүрөт. Бул сөздөрүмө далил ушул китептерде жазылган айыккыс дарттан арылып, өз ыраазычылыктарын айткан адамдардын сөздөрү. Алар азыр дагы бар, шүгүр. Алдыда сөзсүз ыраазычылык кат жазгандар менен жолугуп, өз ооздорунан угабыз. Демек, ачыла турган сырлар, Алланын, Курандын керемети сиз менен бизди күтүп турат. Миң сырдуу, миң кырдуу табыпчылык касиеттин кыйырына, кайып дүйнөгө болгон сапарыбыз байсалдуу болсун.